Сейит Жетимешев эл арасында жаңы кумарчы чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Экинчи аудио бөлүм. Ошентип Дыйканбек газетага корректор болуп иштеп калды. Ката артынан ката жиберип, таза айланы кетиргенде бүгүн редактор өзүнө чакырган эле. Ал таң аткыча керебетте кийимчен жатып, коркурап, шоркурап уктап, кечээки редактордун тилдеген эмес, өзүнүн кандай экенин унутту. Качан гана үйдүн кожоюнунун кызыл корозу таңгамал кыйкырганда, көзүн ачып башын көтөрсө киргил жаздыкка жаба берген окшоктун ачык ылжыты бур этти. Дыйканбектин көңүлү айланып кулгуп, чекесинен муздак тер чыгып, эшикти көздөй өңшөңдөп, кайра келип эски кыяктай ушаланган кийимин чечип, сырттагы бети кол жуунгучка жуунуп келип, шыпкалана тытышкан чачын үрпөйтө тарап, кийимдеринин булганган жерлерин алаканын суулап сүртөп, тазалаган болду. Куду сууга түшкөн чычкандай шүмшүйүп, үйүнүн түндүк жагындагы пирожки, кефир сатчу жерге келип, пирожки алганга ниети чаппай, бир бөтөлкө муздак кефир алып жутты эле, муздак неме денени бир аз чыйрыктырды. Дыйканбек калчылдап барып кесилген теректин дүмүрүнө отурду. Кийин бир тоо убакыт өткөн соң кефир бойго тарап көңүл ачылгансыды. Ошол жердеги эле кичинекей жыгач дүкөнчүдөн стакан сурап, 200 грамм колбаса, бир чыток алып, кайра Алиянын боюндагы дүмүргө келип көчүк басты. Чытоктун оозун ачып, стаканга куюп, жутуп жиберип, жүрөгү айланып окшой турган болгондо, эрдин мурчуйтап бекем кымтып, алаканынын оту менен өз оозун өзү кабыштыра басып, 3-4 мүнөтчө кыржыйып, жерди тиктеди. Ичке кирген арак акырын жик-жиги менен тарап, денеси ымшыганда кызматы оюна түштү. Атасынын оозун урайын, ишке таптакыр барбайм, деп ойлоду. Анан ошол эле заматта бул кызматка барбай коюп, кайда барып оокат кылам деп да ойлоду. Бардабайга барып редакторду жамандап, башка бир иш таптырып алсамы деп да ойлоду. Бирок бул жолу Бардабайдын ийип кетишине тээ дилинде көп ишине өрбөй, чүтөктөгү арактын калганын дагы стаканга куюп жутуп жиберип, кичинекей жыгач дүкөнгө келип кеткендерди карап отурганда, экинчи жутулган арак башты тумандатты. Бирок бүткөн бойду жибитип кубаттандырып койду. Ал 6 саны соо, колу жолу бош туруп, кашанын ичине калган көкме койдой кайда барарын, эмне кыларын билбей сендиректеди. Медеттикине баргысы келди, бирок Айтүгүлдү элестетип алып, андан жалтына түшүп, түү деп жерге түкүрдү. Анын минтип кыжынышына тегеректегилердин эч кимиси көңүл деле бурган жок. Тек гана ичкен кишилердин көнүмүш жоругундай карашты. Дыйканбек үйүнө барып жаткысы келди, бирок чачылып ачылып, кусумду жыттанган үйүнө киргиси келбей, ал үйгө баргандан көрө ушундай эле таза абада кесилген дүмүрдө отурганды эп көрдү. Анан бир аздан кийин баягы швейцар кемпирдикине баргысы келди. Бирок ал мага ишенип үйүнө киргизбейт деп ойлоду. Анан баягы бир моюн, балтыр эттери балактаган катындыкына баргысы келди. Бирок күйөөсү билип калып, мына эми, бул менин эмес сенин катының болуп калыптыр, алып ал, деп үйүнөн чыгып кетсе, айлам не болот деп ойлоду. Акырында түз эле Мейликанга барып, мага мээримиңди салчы, сага баш кошсом эле ишимдин баары илгери кеткен турат деп, анын бутун кучактап шолоктоп ыйлагысы келди. Бирок өзүнөн Мейликандын бака басып алчудай ичиркенип турганын элестетти. Жашоосу таптакыр бүткөн сыяктуу эсептеди. Ашып кетсе 600-700 метр аралыктагы каналдын суусуна чөгүп өлгүсү келди. Чокусун өлөбү, жан деген оңой эмес тура. Ал ичинен бул шаарга батпай калдым го, бул шаардан оолак бир жакка кетүүм керек деп чечти. Макул, бул келечектин иши болсун, азыр кайда барам деп ойлоду. Азыр үйгө барайын да үйдү тазалап, мончого барып, душка түшүп алып, эртең элге билим берүү министерствосуна барайын деп, кабыргасына таш тийген арык итче кыйрайып, кусумду жыттанган үйүнө кел атты. Ушул кезде эшигинин алдына суу сээп шыпырып жаткан кожоюн кемпир ачыткы жыттанган эшиктин алдынан мурдун чүйрүп өтүп, бойдок эркекти үйгө кийиргенден көрө ит кийирген өйдө бул баланы аял алдыш керек. Аял алса аялы кагып согуп акыл насаатын айтып, эркекти эркектей кармап, үйдүн ичи корожай таза болот. Аңыча балалуу болушкандан кийин эркек далай жылдарга чейин эңсөсү сууган кочкордой болуп кулжуюп, үй бүлөнүн тилине көнүп калат деп, ичинен кеп даярдап жатканда Дыйканбек келди. Кожоюн кемпир мурдунун учун алдына байланган жоолугунун чети менен жаап, сен балам качан үйлөнөсүң?" деди. Дыйканбек сөздүн оңгусун чечмелетпей билип,
Катын эмес сиздин үйүңүздөн өзүм да кетем. Бир күн кое туруңуз, деди. Адаттагыдай баланча жерден түкүнчө тууганым келген жатыптыр. Ошого үй керек болот дедиртеп, кайдагы жайдагы калпты айттырып, кайдагы жайдагы куршултоону таптырбай, Дыйканбектин түз эле 1-2 күндөн кийин кетем дегени үйдүн ээсине маш тийди. Ошондуктан кожоюн кемпир экинчи сөз кайрыбын чыккан жок. Дыйканбек айтылган убада боюнча 3 күндөн кийин үйдөн чыгып, областтын борборунан 60 километрче Калыс Чеп деген чакан шаарга малчылардын балдарын окуткан мектеп-интернатка тарбиячы болуп иштеп кетмекчи болду. Дыйканбек Чүй проспектиси менен Жашылбак бульварынын бурчундагы камыш чатыр боз тамдан чыгып келатып, кайра кайрылгысы келди. Жамандыр жакшыдар ушул үйдө жашап калдым эле. Жок дегенде бир чүтөк бирдем алып, үйесине ажыраш аякта берип кеткен жокмун деп ойлоду. Бирок кайрылган жок. Көчөнүн оң жээгинен сол тарабына өтүп, аялдамага кандайча келип калганын сезбеди. Аңгыча коштогон аттай элдирип келип троллейбус токтоп, Дыйканбек шак түштү да автовокзалды көздөй бет алды. Ал троллейбуста баратып, ушул турган шаарга далай жолу каттармын, ошондо үй ээсине атайын жолугуп ажыраш аяк берермин деп, өзүн эки анжы кылган ойдун аягына чекит койду. Дыйканбек троллейбустан түшүп, автовокзалды көздөй басканда, Илбирс каптал таксилер кең аянтчада батыш жакты баштанышып, катар тизилип турушуптур. Таксисттер болсо ким Балкашка, ким Каштекке, ким Чолпон атага деп кыйкырышат. Дыйканбек Калыс Чеп шаарына кетчү таксиге келсе, бир пассажир жетпей турган экен. Ал отурар менен сакал мурутун койдуруп койгон жаш таксист көктөн тилегени жерден табылгандай кудуңдап, машинасын Калыс Чепти көздөй шуулдатты. Дыйканбек тасмадай асфальт менен сызып бараткан таксинин ичинде жаны жаялып, мемирей түшүп, үргүлөп кетти. Качан гана жаш шофёр «Калыс Чепке келдик, түшүңүз» дегенде Дыйканбек көзүн ушалап таксиден чыкты. Ал мектеп-интернаттын жанына барып токтоочу автобустун аялдамасын жолуккан адамдардын бир экөөнөн сурап тактап алгандан кийин, жана таксиде келатып көргөн түшүн эстеп, бирде сүйүнүп, бирде күйүнүп, өзүнөн өзү алектене баштады. Сүйүнгөнү Мейилкандын чоң кызматта иштеген агасы иштен бошоп, күйүнгөнү Мейилканды эптеп алда берчи деп, шаардын түндүк тарабындагы чоң каналдын ар жагындагы калың карабактын ичине алып барып, жуп оозунан соруп эритейин дегенде, кыздын агасы келип калып, машинадан түшүңүз, Калыс Чепке келип калдык деди. Ошентип Дыйканбек Мейилканды өңүндө эмес, түшүндө да өп албай, ооздукту кычыратып, ак көбүк чачып алыска жүгүрөрдө, бутуна ак баш чыгып, арман ичте калган күлүктөй өкүттө баратты. Ушул учурда гана Дыйканбек жанынын тереңинде Мейилканды алсам, анан анын агасынын аркасы менен атак таңктуу киши болсом деген бала кезде башына орноп калган эсеп кыйсапты эсине алган жок. Азыр Мейилкандын агасын гана эмес Мейилкандын өзүн жылмаңдаган шерменде деп сөгүп, жек көрүп баратты. Ал жалаң гана Мейилканды эмес, алдынан чыккан ар бир аялды жек көрө карап, ичинен тигини деле тейпеңдеп басып баратканын ыгы келип, көңүлүңөр жай болсо, ар кимиңер ала жипти аттап, арамдыкка барасыңар. Силерге мактоо гана жетишпейт, асманга жеткире алкап мактап алакан менен эркелете саласа, Азотайдай а дегенде кошкурган менен акырындап отуруп, ак колтугуңарды ачып коесуңар. Ошондо эркек заты өпкөн сайын өпкөнгө тойбой, бир эркектин өпкөнүнөн экинчи эркектин өпкөнү жакшы көрүнүп, сезимдин чексиз мейкиндигине чаба куруп сүңгүп кетесиңер. Өмүрүңөрдүн мындай сезимдин кайсы чегине чейин жетерин ойлобойсуңар. Азыр Мейилканда менден жакшы көлдүк жигитти таап, ошонун кучагында. Эртең ал көлдүк жигиттин кучагы муздак өңдөнүп, дагы бир ысык кучак издер. Ошондуктан тузакка илинген аял затын улам талкалап таштап, арылай берүү керек. Дыйканбек алдынан жолуккан аялдарды дали жек көрө карап, ошолорду жек көрүп келаткан өзүндө эле ошолорго окшогон бир аял төрөгөнүн оюна да алган жок. Кала берсе, мектеп-интернатка эмне үчүн баратканын, балдарды кантип тарбияларын, кокус окуучуларга сабак берип калса кантип берерин түк да ойлогон жок. Кызык, Дыйканбек аял аттуулардын ар кандай жаралуу жерлерин таап, аларды кантип алдоонун жолдорун ою менен да, оозу менен да аябай оттойт. А бирок иш жүзүндө Мейилкандын жаралуу жерин да таба албады. Эркек албарстыдай асылган менен алдай да албады. Мейилкандын агасынын чоң кызматтан түшүндө эмес, өңүндө түшүп калышын тилеп кычырады. Ошентип отуруп бир аялдамадан өтүп, экинчи аялдамага келгенде аркасынан автобус келип токтоду. Автобуска түштү да, автобустун терезесинен мындан 50-100 жыл мурда салынган чатырлары камыш, же тактай, же тунуке темирлер менен жабылып,
оймолонуп чийимленип кесилген тактай кырбуулары убакыттын өткөндүгүнөн карарып чиреп, туурулуп сынып түшүп калыштай болгон үйлөрдү карап, өзүн кандайдыр бир түн токойдун ичине кирип кеткенсип зериккендей сезди. Автобус мектеп интернаттын ылдый жагына токтоду. Дыйканбек өмүрүндө тарбиячылык кесипте иштейм деп элестетип да көргөн эмес. Ошондуктан мектептин короосуна бир аз ыңгайсызданып кирип, алдынан чыккан кара сур мистейген келинден «Директордун кабинети кайда?» деп сурады. Кудайдын куттуу күнү мектепке бир жол менен кирип, бир жол менен чыгып, Кудайдын куттуу күнү мектептин директорунан тартып, уборщицаларына чейин көрүп, Кудайдын куттуу күнү биология сабагынын баягы эле темаларын кайталай берип, өзүнүн кыймылынан өзү тажагансыган келин Дыйканбекти жалт карады. Ал жүнү жулунган тырыжыгый короздой коркойгон, таноолору дардайган, мурдунун үстү быржыйып тырыйган, эки кашынын ортосу тырышып үңүрөйгөн, кебетеси менен негедир адамды муздатып турган Дыйканбекти көрдү. Келин көңүлсөз, ушундай түз басып, тетик эшиктен кирсеңиз, оң тарабында «Директордун кабинети» деп жазылып турат, деди да кадамдарын майдыраак таштап, жыпыйып басты. Дыйканбек биринчи эле көргөн келинге кандай таасир калтырганын сезди да, ошондон улам өзүн басмырт кармап, директордун кабинетине кирди. Мектептин директору ордунан туруп кол алышып, отуруңуз» деп орун көрсөттү. Ал Дыйканбектин ким экендигин, эмне үчүн келгендигин дароо эле түшүндү. Анткени ушул директордун өтүнүч кагазы, заявкасы боюнча мектепке жаңы жаш тарбиячынын барарлыгын Абланонун инспекторлорунун бири эчак эле телефон чалып кабарлап койгон эле. Ошондой болсо да директор сөздү Дыйканбектен күтүп, эки колун айкалыштырып, столдун үстүнө бош таштап коюп, «Кош жигит, келгениңиздин жөнү болсун» деди. Дыйканбек кою кара каштарын элпектене серпип, кара күрөң жылтыраган митаам көздөрүн ыйлап жиберчүдөй кыбыңдатып, эгер айла болсо азыр эле ушул директордун алдына төшөлө калчудай жалпактап, өзү жөнүндө кыскача маалымат берди. Директор телефон трубкасын алып, бир-эки номерди терип, «Мында кириңиз» деп, окуу бөлүмүнүн башчысын чакырды. Тармал чач, маңдайы жарык, кырдач мурун, ак саргыл жигит акырын басып, директордун кабинетине кирди. Директор түз эле «Бул жигит биздин жаңы тарбиячыбыз болот» деп Дыйканбек менен тааныштырып, «Азыр бул жигитти жашай турган квартирасына ээрчитип барыңыз. Анан иштин жөн жайын түшүндүрүңүз. Эртеңден баштап жумушуна киришсин» деди. Окуу бөлүмүнүн башчысы калып күлгөнү же чын күлгөнү билинбей Дыйканбекти ээрчитти. Алар чыгып кетер менен директор ойлоно калды. Анын ойлогону мындайча эле. Мындан 1-2 күн мурда Абланонун инспектору телефон чалганда Дыйканбекти башкача сыпаттап айтты эле. Азыр болсо таап-такыр бөлөкчү болуп чыкты. Дыйканбектин кебетеси жана алгачкы жолуккан келинди кандай ичиркентсе, директорду ого өтер ичиркентти. Ичиркентмек түгөл, Дыйканбектин курсташ достору тамашалашкандай, кинолордон, сүрөттөрдөн көп көрүп, көзүнө жат болуп калган ыраңы суук басмачы кирип келгендей жип кире түштү. Бирок директор бул сезимин жашырып, эч сыр билдирген жок. Анткени ал киши жаш кезинде комсомолдук кызматтарда жүрүп, кийин бир канча жыл райондук эл агартуу бөлүмүн башкарып, анан гипертония оорусунун айынан ушул мектепке директор болуп келген тажрыйбалуу адам эле. Директор тажрыйбасына караганда Дыйканбекти ишке эмес, мектептин босоосуна аттатпас эле. Бирок андай закон жок да. Дыйканбек да адамдын баласы да. Тирүү жүргөндөн кийин сөзсүз бир жерге иштеши керек да. Колунда жогорку билимдүү деген бакандай диплому бар да. Директор мына ушуларды ойлоп, жип кирген сезимин өзүнөн алыстата албай, далайга чейин бушайманданды. Окуу бөлүмүнүн башчысы Дыйканбекти ээрчитип барып, бир эшиги батышты, бир эшиги чыгышты караган эки үй бүлө үчүн салынган квартиранын чыгыш жак эшигин ачып, «Мына бул бир үйдүн бөлмөсү сиздин турар жайыңыз болот. Кийин башыңызга баш кошулса, так көрө жатарбыз» деп баг жая күлүп чыгып кетти. Дыйканбек бөлмөнүн ичинде жалгыз калды. Адегенде бир азга коңул тактап туруп, анан эки башы жалтыраган ак никелдүү керебет, ак жаздык, ак шейшеп, жашыл жүн одеял жабылып, татынакай жыйылган койканы, жаңы тумбучканы, стулдарды көрүп, бул жердегилердин көргөн камкордугуна ичи жылып, киребериштеги веранданын тирөөчүнө кадалган бет жуугучка жуунганы чыкты. Окуу бөлүмүнүн башчысы Дыйканбектен 1 жыл мурда гана институтту бүткөндүктөн аны сыртынан таанычу. Ошондуктан көчөлөрү шоолдоп таптаза, үйлөрү заңгырап бийик, бактары баарпая көшүлүп, жап-жашыл болуп жайкалган шаардан биякка эмнеге келди экен? Төтөн,
жайкы отпускада каяктагы алыскы курортторго чапкылабай, областык борбордун ак көбүктөнгөн пивосунан ичип, кебебинен, шашлыгынан жеп, багын аралап басып, ысып кетсең, көкөлөп атылып жаткан фонтанына барып сергеп, муздасаң калдайган дарактын көлөкөсүнөн чыга калып тердеп, ары бери өтүшкөн түркүн адамдарды, тескейдин кызыл четининдей жадыраган жаштарды карап жүрсөң, өзүнчө эле бир курорт эмеспи деп, Дыйканбектин келишине көп түшүнө бербеди. Чакан шаардагы мектеп-интернаттын алды калың карабак, тал терек, өрүк сыяктуу жыгачтар тигилип, өзүнчө эле бир токой. Анын арасын аралап кетсең, бир туңгуюкка түшүп кеткенсип, кулак жаның тынып, чымчыктардын чыркыраганы, сагызгандардын шакылыктаганы, кез-кезде үкүлөрдүн үңүлдөгөнү болбосо, башка дабышы угулбай, өзүң менен өзүң боло түшөсүң. Дыйканбек сабактан кийин балдарды ушул токойго алып келип ойнотуп коюп, кара плашынын жакасын көтөрүп, чөнтөгүнө колун салып, шоңшоюп турду. Сабагын берип өтүп, мектептен чыгып келаткан баягы Дыйканбек менен алгачкы жолу таанышкан Акчайым аттуу келин Дыйканбекти алыстан көрүп, Кудай ар кандай адамды жарата берет окшобойбу? Карасаң тетигинин турганын, жок дегенде балдар менен аралашып, күлүп жайнап, кичине кыймылдап койсо боло. Шамалды чөлдө кой кайтаргансып, башын жакасына катып шүйүмшүйүп турганын. Болду болбоду, ушу неме бала кезинде катуу көп ууру кылып, ар кимден таякты арбын жеп, ичим тап болуп калган арамза окшойт. Баарынан да сөөк аңдыган күчүктөй болуп, кишини көзүнүн алды менен кыбыңдап карап, кокус өзү үчүн болсо, бир өмүлжүп туруп ыргыткан томукту заңдын арасынан да тиштеп чыкчудай. Акчайым ушинтип узап баратканда аркасынан окуу бөлүмүнүн башчысы кубалай келип, орус тили мугалими бүгүндөн баштап декретке чыкты. Башка мугалим табылганча анын ордуна сиз биологияны өтүп турасыз. Кече педсоветти эскертпей калып турмун. Тарс эсимден чыгып кетиптир, деп кайра артына бурулду. Окуу бөлүмүнүн башчысынын тармал чачын жер үйлөп, ташка чыккан арчанын ырмалып-чырмалыша тытышкан тамырын окшотуп салды. Акчайым атайын тартылган сүрөттөй боло калган окуу бөлүмүнүн башчысынын чачына караганда жок. Андай чач табиятынан таштай мисирейген келинде кызыктырчу да эмес. Ал эртең менен жуунуп күзгүгө каранып, чачын тарап жатканда, өзүнүн жылтыраган чачына, карлыгач канат кашына, гректердикиндей кырдач мурдуна, азырынча бырыш түшө эле кара сур жүзүнө суктана карап, өзүнүн баасын өзү билгенсеп, табият аялзатына берген жашына өң түстөн мени да кур калтырган эмес дегендей, ичинен кымпыя жымыйчу. Бирок маңдайкы эки кашка тишинин оң жаккысы кырдана кыйшайып, бычактын кыры өңдөнүп чыгып турчу. Баардык айыбы ошол жерге чогулуп калгансып, аны көргөндөрдөн жашыргысы келип, кара жука эриндерин жасалма кымырып жүрчү. Мына ошол кичинекей жасалмалуулук аны огуп өтер мистиги көрсөтүп, эркекти аналар без катын дешип, бойлорун алыстатып турушчу. Жанагы окуу бөлүмүнүн башчысы айткан педсоветте Дыйканбек жер түгөнүп калгансып дал кире бериште эски кара диванга эки далысын уркуйтуп, моюнжуну жыдыган жаш жоор кейиптенип үңкүйүп отурду. Педсовет бүтөр бүткөнчө үн каткан жок. Качан гана сөздөр сүйлөнүп, иш аяктаганда илгичтеги эски плашын алып кийип, жел уруп кетчүдөй жакасын көтөрүп үтүрөйдү. Окуу бөлүмүнүн башчысы жазы маңдайын жаркылдатып, ботон бул жаңы тарбиячы жөн эле басмачы эмес, басмачынын накатыңчысы го, дегенде мугалимдер күлүп калышты. Анча узай элек Дыйканбек бул калжыңды угуп, жооп бермекчи болуп кайрылды. Бирок дайымдуу сөз таба албай, гөңк-мыңк этип мукактанып, сол көзүн болор болбос жумуп, оң көзүн окшуйтканда, сол жагынын уурту бырышып, эки кашынын ортосу тырышып, дардайган мурдунун таноолору сол жагына быржыя кыйшайып, юморист, художник атайын тарта салган карикатурага капыстан окшой калды. Анын бул кейпин көрүп, бир тыйын аласасы, бир тыйын бересеси жок туруп эле директордун итиркеyi келди. Ал бул сезимин катып, чекесин ушаламыш этти. Акчайым көнүмүш боюнча кыйшык тишине тилинин учун акырын тийгизип ичинен, Дыйканбек экөөбүздү Кудай ошондой жаратып койсо, кубарыбыздын акысы барбы деп, өзү менен Дыйканбекти ушул кыйшык тиши байланыштырып тургансыды. Дыйканбек сыртка чыкканда, Акчайымдын кандай дүйнө менен кетип баратканы менен иши жок. Артынан удаа келип, автобустун аялдамасына токтоду. Автобустан мүчөсү шаң кайып суналган, эликтин телкисиндей эдирейген таноолору кетирейип, өзүнө жарашып турган, беттери майда жыбыр сепкил, бирок бул сепкили да адамдын көңүлүн иренжитпей ал түгүл, бул аялдын жүзү үчүн ушул сепкил керек өңдөө болгон жаш сайып түштү. Эки колунда эки чоң сумка, араң көтөрөт. Ал мектептин директорунун аялы экенин Дыйканбек дароо тааныды. Зайып менен жүгүнү учурашып,
Эже, сумкаларыңызды мага бериңизчи, жеткиришип коеюн, деди. Жаш аял Дыйканбектин эже дегенин көп чактыра бербеди. Анткени директордун аялы Дыйканбек менен тең болсо тең, бирок улуу эмес эле. Муну сезе койгон Дыйканбек оң колундагы сумкасын берип, сол колундагы сумкасын өзү көтөрүп бараткан аялдан: "Жеңе, алдагы сумканы деле мага бериңизчи. Мынча көтөргөндөн кийин бирөө кайсы, экөө кайсы, мен үчүн баары бир", деди. Жаш аял эми жеңе деген сөзгө ии түшүп: "Ошентиңизчи деги, деле кара туздай болобор экен", деп чоң кара сумканы Дыйканбекке карматты. Жаш аял сумканы берип жатып: "Ушинтип жүрүп балдарды чоңойтобуз. Кийин алар өздөрү чоңоюп жашой алгансып, айткан тилди алышпай, ак таңдай кылышат эмеспи", деди. Дыйканбек жаш аялга шек келтиргиси келбей: "Балдардын жакшы жаман болуусу өздөрүнөн го. Баланы тууйт экенбиз, бирок мүнөзүн кошо туубайт экенбиз" деп илгери бир аял айтат дейт. Анын сыңарында: "Жеңе, бала төрөгөн сизде эмне айып", деди Дыйканбек жаш аялды тике карабай, сумкаларды ийле көтөрүп. Дыйканбектин бул сөзү жаш аялдын кулагына кадалды. "Ошону айтсаң, быйыл эң улуу кызыбыз университеттин 1-курсуна кирген. Жашырган эмне? Алдын ала анын мугалимдерин чакырып, жолун жолдоп койбосок, кышкы сыноодон кызыбыз жыгылып калчудай". Жаш аял бул жасап жаткан чейки ишин жооткоткондой, жүгөрүнүн данындай бадырайган тиштерин кашкайта күлүп койду. Анын күлкүсү үйүрүн издеп чукул жерден кичинеген кысыр бээникиндей шаңктей түштү. Бул күлкү Дыйканбектин кеч көздүн сыдырым желине үшүгөнсөп, тырышып турган денесин дүрт жандырды. Ал ичинен аңкыштап күлкүсү сонун экен. Тим эле мунун бир күлкүсүн уккан жигит акыштантып акырегине жөлөнө калчудай. Дыйканбек жаш аялды дагы бир күлсө деп ойлоду. Бирок ал жөндөн жөн эле күлө бермек беле. Дыйканбек болсо аны күлдүрө алган жок. Сумкаларды бүжүрөп көтөрүп, эти жок скелеттей ирелеңдеди. Бул жаш аял директордон 10-11 жаш кичүү эле. Ошондуктан аялынын эркектер менен басып калганын көргөндө, директордун чечектин сейрек тактары бар чыпыгый мурдунун танулору кыпчылып, өңү кубарып сумсайып калчу. Муну дароо түшүнгөн жаш аял: "Оолда түгөт-ай, мен эле бир аягы суюк бирөө деп ойлойсуңбу?" деп шаңк күлүп, эринин мойнуна асыла калганда, оорунун айынан катып калган күйөө китирейген көздөрүн күлүңдөтчү, таарынышы жазылып калчу. Анын үстүнө кабагымды карыш салып, кайсы убакка чейин катынымды коркутмак элем, акыры бирге жашайм да, анын үстүнө жашым 40-тан өтүп, катын тандай турган убактан дей кеттим. Тандаган күнү да эрден чыккан, же эр өлгөн катын алармын. Энеси өбөлек жаш кыз алганга күн жеткен менен күч жетпес. Анын аягы өзүмө түйшүк болор, дарбасы табылыксыз көңүлү оорусу болор деп акылга салып ченечү. Аялы мойнуна асыла калганда, баятан бери ошону эле күтүп тургандай, көп чечиле бербей, акырын гана ууртунан жымыйып койчу. Жаш аял ошого ыраазы болуп, шаңк этип бир күлүп алып, дыңкылдап тамак жасап кирчү. Орто мектепти эптеп-септеп бүтүп, андан ары окубай калганда өңдү түстү бул жаш кыз күйөөгө тийбегенде эмне кылмак элем, же ата неме уул болуп бермек белем деп ойлоп, өзүн өзү күйөөгө тийүүгө даярдап алганда, өзүнө тең тың балдардын баары окууга, техникалык училищаларга, армияга кетип калып, анча-мынча айылда калгандары көңүлүнө тойбой, делебеси делбиреп турган кезде, көңүлдөрү келишпей биринчи аял менен ажырашкан директор ушул кызга үйлөнгөн эле. Кыз күйөөгө чыгаар менен бала артынан бала төрөдү. Күйөөсү боюнан алдыртканга кубара мостоюп, таптакыр уруксат бербеди. Ушул тушта жаш сайып жалаң балдар эмес, оорукчал күйөөсүн да баптап багып, үй оокатын кылгандан кадимкидей канагат алып, башка жумуш иштегенге көңү чаппай кеткен кез эле. Дамамат үйдө болгон жаш аял кээде азыркыдай болуп эркектер жолуга калганда, эгерде күлкүнүн себеби табыла калса шаңк-шаңк күлүп жадырап калчу. Жанынын тереңинде күйөө мукса мейли деп ойлочу. Көп болсо бир кумсарар, андан башка эмне кылмак элек деп өз күчүн сезип турчу. Муну Дыйканбек кайдан билсин? Кокус күйөөсү көрүп калса, бир чатактын учугу башталбасын деп сактанды. Жаш аял болсо боз жун макинтождун боорун чечип жиберип, кызыл ала гүлдү жоолук салынган башын маңкая көтөрүп, узун буттары менен ишенимдүү басат, чатырайт. Дыйканбек директордун үйүнө чатыраган аялдан басынып бир бүжүрөсө, оор сумкаларды көтөрүп бир бүжүрөп, тердеп кургап отуруп араң жетти. Сумкаларды верандага койгондо жаш аял: "Үйгө кирип наныбызды ийип кетиңиз", деди. Дыйканбек: "Интернаттагы балдар эң калды. Кокустан чып болуп кетпесин. Аманчылык болсо далайда амсызарбыз", деди. Теринин ашаткысын жалай качкан күчүкчө бүрүшүп, куйругун кыпчып, директордун үйүнөн шашып чыкты. Мектептин алдындагы токойду көздөй жөнөдү.
автобусқа отырып барчу жағына барбай қалды. Алдынан түз таяққа шляпа кигізіп қойғансыған арық директор шығып, «Балдарды ен таштап қойып қайдан келетасыз?» деді. Дыйқанбек түшініксіз бірдемелерді гүңк-мыңқ етіп, директордан жаң кірген келінде именеп, қиғай салып өтті. Анын директорды тике қарабай, башын жерге салып, чық-чыңдап қақылдабай, гүңк-мыңқ етіп, жол талаша түз баспай, қиғай салып өтіші директорға жаға түшті. Ушул күтілбеген қадіресі оқия директорды өзіне өзін сүрді, кишинин кумайыгындай сездіріп қойды. Дыйқанбек болса, «Қылмыйған ғана мойныңдыз. Мен мұнын атасын өлтіріп қойғансып, мені режек көрет», деп күріп қаратты. Анан үйлеп қойса, учуп кетчу қақымдай болып тұрып, жанағы аңқыштаған аялын башқы еркектерге тартырып жібербей, қантип қандырып жүрет деп ойлады. Құлағына директордың аялының аңқыштаған күлкісі оғылып, бүткөн бойы ымырап, чымырап кетті. Анан өзүнөн өзү, бұл жерді чакан шаар дейт, бир катуу жөтөлсөң, коллективиңе угулат. Келин кемпирдин жатагына чейин жойлоп, кызын кызыл түлкүдөй мант берип, жазгырып кетсең да, кумга сиңген суудай билинбей калчу, бул чоң шаар эмес деп күбүрөндү. Ушинтип, чоң шаардан кетип, ата жотом тааныбаган ушул чакан шаарга келип, эч бир жаным каалабаган иште иштейм деп качан ойлодум эле. Үй чуктасам түшүмө кирчү эмес, деги эмне болуп буяка келип калдым деп, муңайганда ысыган денеси муздай түштү. Деги мени буяка ким зордоп жиберди деп ойлоно баштады. Ал ушинтип ойлонуп жатканда күйөөсүнө чай сунган директордун жаш аялы, «Эртең чакырчу меймандарыңды чакырсаң болот. Алып келчүнүн баарын алып келип койдум. Автобустун аялдамасынан үйгө көтөрүп жеткенче колум үзүлүп түшүп калат беле. Жанагы сенин үрпөйгөн түрү суук тарбиячын көтөрүшүп жаным калбадыбы?» деди. Күйөөсү Дыйканбектин атын укканда тиштене кумсарып унчуккан жок. Жана эмнеге ачыгын айтпай мыңкылдап өтүп кетти десе, деп директордун ичине кара таруу айланып, жаш аялы алдына койгон помидор кошулуп, майы калпылган, чөп чарынын жыты буркураган кызыл түстүү сорпону ичпей, акырын ары жылдырды. Үйдүн капталындагы кызгылт баркыт менен капталган диванга чалкасынан жатып, газетаны бетине кармады. Жаш аял карт күйөөсүнүн чыртыйы кармаганын буйтатпай түшүндү. «Ой, жарыгым-ай, өңгөгө кызгансаң дагы, ошол үтрөйгөн кол булгарыңа кызганбачы?» деп жаш аял күйөөсүнүн аягына отуруп, эки тизесин ушалап, шаңк этип күлүп жиберди. Жаш аялдын бул күлкүсү ысыкта ылаалап, көңүлү эч нерсеге чаппай, булактын суусун кечип, ыксырап турган ак боз айгырды, үйүрүндөгү жылмыңдаган жылас байтал чобур аңгиден качып келип жөөлөй чаңырып, от алдырып жибергенсип, өлгөн жандыда бир тирилчүдөй эле. Жаш аялдын күйөөсү өйдө болуп, аялынын маңдайынан кургак сылап столго отуруп, сорпосун ичип жатып, жаш аял алган эркек да, жаш күйөөгө тийген аял да өмүр бою бүтпөгөн драма ойноп жүрүп отурат окшойт. Кыз алган биринчи жардан өтөрү болбойт. Алганың менен тең кар деген ушул тура, деп андан ары ойлонгондон чочуп кетти. Дыйканбек кумардан чыкканча ойношкон балдарды токойдон чогултуп ашканага алып келди. Балдар бети колдорун жуунушуп, стулдарга эпейип отурушуп, тамак аштарын ичкенден кийин класстарга кирип, сабактарын окууга буйруп, өзү мугалимдердин бөлмөсүнө кирип, бүгүнкү келген газеталарды карап отуруп, Ленинчил жаш газетасына жарыяланган бир макалага тигилди. Ал макала өзү менен жашташ болсо да, өзүнүн институтты бир жыл мурда бүткөн Ыстал деген жигиттик экен. Макала Кызыл жалын деп аталып, Кыргыз жергесинде комсомол уюмун биринчилерден болуп уюштурган адамдын чагылгандай чартылдаган жаштыгына арналыптыр. Макаланын жогорку бурчуна автор катарында Ысталдын кичинекей портретин кошо чыгарышыптыр. Дыйканбек ал портретти карап отуруп, Ысталдын калың карагаштарынын астындагы адамды дайым аяй караган, бажырайган көзүнө тигилди. Ысталдын ушул бажырайган көзү Дыйканбекке так маңдайында турса дагы, бир аз тиктеп тургандан кийин, так маңдайында эмес, айсыз караңгы түндө Кене Санаркайдын кең талаасында алыстагы койчунун жаккан сөксөлүнүн чогундай бүлбүлдөп алыс көрүндү. Муну байкаган киши байкабаса, байкабаган киши байкабайт болчу. Дыйканбек байкаарын байкап, бирок муну жакшылыкка деп же жамандыкка жоруурун билбеди. Дыйканбек сүрөттү карап отуруп, газетаны столдун үстүнө ыргытып таштап, класска кирген балдарды текшергени ордунан турду. Класстагы балдардын отурганы орундарына отуруп, отурбаганы таштан ташка секирип ойногон улактай, партадан партага секирип, бири-бирин желкеге чукуп коюшуп, анан билмексен болушуп, жер карап тултуюп калышып, эч бир эрежеси жок оюндарды ойноп жатышыптыр. Дыйканбек аларды тыйып, өтөсүнө чыкпасына көзү жетип, балдарды чогултуп,
ар кимисин жата турган бөлмөлөргө кийирип, эми тынчуктагыла, деди. Анан балдарды мектептин калкагай мурут кароолчусуна табыштап, аны менен коштошту да үйүнө кетти. Дыйканбек кичинекей бөлмөсүндөгү койкасына чечинип жатып, денеси жылыган сайын оюуна баягы бир моюн, балтыры балактаган катын элестеп, делебеси козголуп, канчалык уктоого аракет кылса дагы көзү жумулбады. Ары бери оодарылып түйчөлгөндө, керебеттин тордолгон жумшак зымдары экчей селкилдеп, ал аялдын былпылдак эттүү, бирок күчтүү сандарын сезгенсип кетти. Ал азыр эле төшөгүнөн туруп барып, ошол алууланган ысык сандарга кысылып, көөлгөй эригиси келди. Мына ошол мезгилде Акчайым катар коюлган, чет өлкөдө жасалган эки жыгач керебетте күйөөсү менен жанаша жатты. Анын күйөөсү милиция болуп иштечү. Бүгүн кечинде ага Калыс чеп менен айылдын ортосунан бир көк кашка машина 18-19 жаштардагы кызды тебелеп кетти деген кабар келип, ал окуя болгон жерге мотоцикл менен барса, кара чачы төгүлгөн жаш кызды катуу келаткан көк кашка коюп кетиптир. Шофёр кызды койгон жерге токтобой, жакын жерден кишилердин көрбөй калганынан пайдаланып качып кетиптир. Кыздын башын кучактап 60-тардан ары эңкейген, сакал муруту да ак, башындагы калпагы да ак, эки бетинин отунан нуру тамган кара адам ыйлап көзүнөн жаш чыкпай калганда ичинен сызып отуруптур. Акчайымдын күйөөсүнүн жүрөгү кыздан дагы кара адамга ооруду. Кайран киши ичке күмүш сымдай сакалдары жорткон желге биринде эрбейип, кебете кешпири деле жамандык көрчү киши де эмес. Эми ушундан адамдын белгисиз өкүрдүн айынан сыздап отурганына Акчайымдын күйөөсүнүн күйбөгөн жери гүл болуп, кыздын сөөгүн текшерүүгө жөнөтүп, качкан шофёрдун аркасынан мотоциклин дыркыратып издеп жөнөдү. Балыкташ шаарына бараткан шофёр изин жашырып, ары кечи суу айылын көздөй өтүп, чоң жолдон түндүктү көздөй кеткен туура жолго салып, адамдар көп каттабаган эң капчык айдын ичине кирип кеткен. Анын каяка кетети менен кимдин иши болсун? Милиция жигит чабагандап каан жолдогу постторго барып, кечки саат 6 менен 7-нин ортосунда канча көк кашка өттү, номерлери кандай экен деп сурап, алардан дайындуу эч нерсе уга албаган соң кайра кайрылып, ары Коргошун тоо деген буйгат жердеги шахтерлордун шаарчасына сабалады. Ал жактагы милицияларга тийиштүү тапшырмаларды берип, суу жыгылып чарчап келип, төшөккө башы тиер менен кор этип уктап кеткен эле. Акчайымдын көзү ачык, уктабайт. Анда мында оң капталы менен эми качан ойгонот дегенчелик кылып, күйөөсүнө сөйкөнөт. Күйөөсүнүн ойгончу түрү жок. Ойгонмок түгүл тишин кычыратып, түшүнүксүз бирдемелерди кобурайт. Аны көрүп Акчайымдын кыжыры кайнайт. Күйөөсүн жактан ары тартып жибергиси келет, бирок тарта алган жок. Бир кезде "Сен өлүксүңбү? Көзүңдү ачсаң боло?" деп булкулдатты. Чочуп ойгонгон жигит көзүн ушалап, аялына акырая карады да кайра уйкуга кетти. Акчайым күйөөсүнүн акшая карашын кемсинткендей сезип, таноолорун кыпчылта дем алып, далай жигиттер этегиме элешип, отуң менен күйүп, гүлүң менен чыгайын дешип, артымдан жалынып жүрүшкөндө, аларга бир кыл чайбай сага тийдим эле. Эми бааланып, менден тажап турганын карачы. Көп болсо мага окшогон эле бирөөгө барып тоюп келип жүргөндүрсүң. Ошол шермендең менин бир колума, деп жуурканды кымтыланып, тетири карап уктамакчы болду. Бирок күйөөсүнүн кандайдыр өзүнөн жаш, өзүнөн сулуу аял заты менен жатканын, аны күйөөсүнүн эркелетип өпкүлөгөнүн элестетип, ичи оот менен чок болуп жатып, таң аткыча уйку соонун ортосунда чайналды. Эртең менен күйөөсүнө "Жалгыз эле сен иштесең да, үйгө эрте келип жүрбөйсүң буя?" деп кекетип, түйтөйүп урушуп турду. Күйөөсү кантсин, айтса мактанып жаткандай көрүп, ого өтөр чатактын отун тутантып мээге чай кайнатат. Андан көрө унчукпай кутулайын деп култуюп күлүп, Акчайым кагып согуп жатып берген чайды шаша-буша ичти да, мотоциклин дыркыратып, качкан шофёрду издеп кетти. Акчайым күйөөсү кеткенден кийин кызын ойготуп тамак берип, кыздын чачын суулап тарап, катуу кылып өрүп, сабагына жиберди. Кыз атасына окшоп кетик мурун, беттери болпоюп кара томолок, карагаттай көздөрү кара, айыпсыз күлмүңдөп, ыманы ысык эле. Былтыр 4 классты бүтүп, быйыл 5 класска көчкөн. Кызын мектепке жөнөткөндөн кийин Акчайым чоң күзгүрү маңдайына коюп, түндө кыйналып жатып шишимик тарткан көзүнүн үстүн алаканы менен сылап, кара сургулт жүзүн упа менен жеңил сыйпап агартып, өзүн жасап түзөп, колуна портфелин алып, зымырайып мектепке келатты. Танаписке чыккан балдарды ойнотуп аянчыда турган Дыйканбек чоң арыштаса, чат айрылып кетчүдөй болуп, арымдарын быжырата таштап, суу үстүндөгү жел кайыктай местее калгып келаткан Акчайымды алыстан көрүп, түндө түйшөлүп жатканда, бир моюн балтыры балактаган аялдан кийин
ошол акчайым түшүнө кирип, түшүндө аны кысаак учакта өпкөндүгүн эстеп, уялгансып, бүжүрөп басынды. Ушул сыдыргыга салгандай зымырайган аял кантип мага көңүл жибитсин, адамдын түшүндө ар жок деп, өзүн өзү акчайым менен учурашууга даярдап, өзүн өзү чыйралтты. Жанынан өтүп бараткан акчайымга салам берди. Акчайым сүйлөсө оозунун жели короп калчудай, тек гана оң кашын кага башын ийкеп койду. Аңыча кирүүгө коңгуроо кагылып, Дыйканбек мугалимдердин бөлмөсүнө кирсе, акчайым боз трикотаж пальтосун чечип, текчеден журнал алып жатыптыр. Түндө түйшөлүп, өңүнүн бир аз шишимик тартканы болбосо, акчайымдын ак кофта, кара пиджак менен кийген юбкасы арыкчырай катыңкы боюна жарашып, Дыйканбектин көзүнө түк дагы кынтыгы жок перизаттай көрүндү. Акчайым сабакка кирип кеткенден кийин жарык маңдай тармалчач окуу бөлүмүнүн башчысы кечээки авария жөнүндө айтып, акчайымдын күйөөсүнүн жан алгалабай ишке берилгендигин, каза болгон кыздын тууган туушкандары кеп кылышып, ыраазы болуп жатышкандыктарын сөздөдү. Анда ошол өлгөн кыз менен акчайымдын күйөөсүнүн ортосунда интимный байланыш болуп жүрбөсүн деген ой Дыйканбектин башына учкундай тийип өттү. Антпесе өзүнө бир тыйын пайдасы жок бейтаныш кыздын өлгөнүнө мынчалык эмне убараланат деп ойлоду. Качан гана акчайым сабагын берип бүтүп, үйүнө кете турган болгондо, капыстан анын жанында туруп калган Дыйканбек жеп жеңил жука трикотаж пальтону лып ала коюп, акчайымга кийгизе салды. Ошондо түндөтөн бери бүткөн бою курушуп, кыртышы эчтекени сүйбөй, ичинен буулуккан акчайым, мен эле кантип жерде калайын деп, сокур намысы колго тийгендей жарпы жазылды. Жигит, эми узатып деле койбойсуңбу? Биздин тетиги тармалчаш сулуу мырзабыз узатмак түгүл, жолугун колуңдан түшүп кетсе, джентльмендик кылып алып бере коюшту да билбейт, деп тамашага чалды. Окуу бөлүмүнүн башчысы, жолугуңду алып бере коем деп, күйөөңдөн так чекемет тапанчанын огун жегенде алым жок. Андай бала эселеңден алыс жүргөнүм жакшы. Узатса да Дыйканбекке окшогон бойдок пончоктор узатсын. Кокус шайтан азгырып кетсе кадырыңа жеткендей да болот. Биз эчак кишендергенбиз, деп карсылдап күлдү. Ошентип оюн чыңгаралаш Дыйканбек акчайымды узатып жыгып, жолдо оратып митаам көзүн кыбыңдатып, чын эле күйөөңүз көрүп калып, тапанчасы менен тарс эттирип коюп жүрбөсүн, деп акчайым аны боюна жакындатканга купшуңдап күлүмүш этти. Келин мурдунун учун үн чыгара көтөрүп, "Кокуй, ал көрбөсүн. Көрсө жемелеп жатып жеп коет", деди. "Аны жемелегенге сиздин кудуретиңиз жетпейби? Маселен, жанагы авариядан өлгөн кызга мынчалык эмне күйүп жатасың, ошону менен соо болбошуң керек деп, 2 түнү катары менен жемелеп көрүңүзчү. Ошондон кийин жеме деген эмне экенин түшүнүп, оозуңуз ачылып келатканда бөгүп калат", деп кайдыгер гана калжың сөз айтып жаткансып, анын дал жүрөгүн өйгөн тикенди кыябын келтирип туруп атайын копшоду. Ушул сөздөн соң акчайымдын ансыз да кара сүрөңү сурдана сумсайып, кошкун деп Дыйканбектен ажырап жалгыздады. Артык кылам деп тыртык кылып алдым деп, эки ан жой менен кайра бараткан Дыйканбек атасынын көрү, менин эмнем кетип жатыптыр. Жесе өзүнүн күйөөсүн жейт, мүлжүсө өзүнүн күйөөсүн мүлжүйт. Мага кандай өкчүсү да айкүр, деп кымыйды. Акчайымдын күйөөсү балык ташкы барып, чоң самосвалдуу ишканадагы жол путевкаларды текшерип жатып, көзү карыгып эшикке чыкса, бою жапалдаш баркылдап сүйлөгөн шофёр: Сен түндө левый жол менен келдиң го, көрүнбөй калдың", деп жаш кезинде бетин кызыл карт безетки басып, айыккандан кийин быдырла болуп калаган, кумсарып турган шофёрдон сурап жатыптыр. Ырсайган арык шофёр жапалдаш кишинин суроосун укмаксанга салып, жерге чыйтты көрдү. Акчайымдын күйөөсү ошол шофёрду дароо Балыкташтын түрмөсүнө каматты да, түндүн бир окумуна чейин сурак жүргүздү. Шофёр адегенде караманча танып, акыры мойнуна алды. Мелиса кум көтөргөндөй чарчап, Балыкташтын мейманканасына келип жатты да, Калыс чептин дежурный милициясына телефон чалып, эгер аялым издеп калса, Балыкташта зарыл иш менен кармалып жаткандыгымды түшүндүрүп коюңуз деп, көңүлүн бир беткей кылып, чечинип уктоого камурду. Акчайым күйөөсүн издеп дежурный милициядан сураганда жок. Калыс чептин жедеп жетилгенде чыдабай жарылып кеткен капустасынан кырча туурап, койдун жан эти менен жасалган укроп жыттанган тарелкадагы боршту столдун үстүнө коюп жатып, атасына куюп койгондой окшош кызын: "Ичип алып эртерээк жат. Же сен да атаңчылап тентип кеткиң барбы?" деп какмалады. Болпойгон кара тоголок кыз колундагы кашыктын четин тиштеген бойдон энесин муңайым тиктеп ойлонуп калды. Кыз милициянын иштери жөнүндөгү балдар үчүн жазылган китептерди көп окучу. Алардын эрдигине кубанчу, өзүнүн атасы да ошондой эрдик иштерди жасап жүргөнүнө эч шексинбей, атасы менен сыймыктанчу. Азыр энесинин мына ушуларды түшүнбөй,
атасын кемсінткеніне ичи оруксунду. Тамак ичпей ойлоно калган кызга энеси: "Тигини атасы жөнүндө унчукпа. Унчуксаң эле мунусу да мостой калат. Мостойбой ич тамагыңды, муздай элегинде", деп кызды чыканагы менен итерип, аш бөлмөгө кирип, идиш аяктарды калдыратты. Кыз боршту ичпеди. Алдындагы тарелканы ошо бойдон көтөрүп аш үйгө алып барып койду да, колун жууп, өз бөлмөсүнө кирип, койкасына жатып алды. Анын боршту ичпегенин Акчайым билип туруп билмексенге салып койду. Тамакты көңүлү тартпаса, бекер эле кыйнабайынчы деп ойлоду. Акчайым казан аякты жууп жатканда жана жолдо айткан Дыйканбектин сөзү кулагына кайра угулду. Кара чачы көзүнө төгүлгөн жаш кызды мотоциклинин люлкасына салып алып, карагай арчанын жыты буркураган, алчасы мөлтүрөп, көк кашка булагы таштан ташка урунуп кымыздай бышылган, бүркүт шаңшык капчыгайын көздөй бараткан күйөөсү көрүндү. Эми анысы кырсык болуп өлсө, 2 күндөн бери үйгө жолобой, аза күтүп буркурап жүргөнүн кара. Жок дегенде төшөккө жатканда маңдайымдан сылап, жүзүмдөн жыттап, эркелетип койсочу. Көрсө анын эркелеткени бар тура. Акчайым оюнун дал ушул жерине келгенде, жууп жаткан тарелкасынын жартысын жууп, жартысын жуубай, ракайынага таштап койду. Анан: "Өлүгүңдү көрөйүн, ким үчүн жанталашып идиш аякты жуумак элем, талаада жүргөн жанагы эр сүрөй үчүнбү?" деп колун жууп келип, жыгач керебетке кулады. Ал азыр эле өзү кулаган ушул керебетке күйөөсү экөөнүн бири-бирине жандарын беришип менишкенин, күйөөсү балбан колун далысына арта салып, акырын өзүнө кысканда: "Болдучу эми көлөкөм, тынч жатчы" деп, тоонун көк кашка суусун кана жутуп эсала түшкөн телкидей тетире караганын деги болуп көрбөгөн иштей унутту. Азыр каткан ширидей Дыйканбек эмес, кабыргасы сыналган карган чал болсо да каршылык көрсөтпөй, кабыл алгысы келип жатты. Ошентип жатып, Акчайымдын көзү илинип кетти. Көзү илинер менен түшүнө күйөөсү кирди. Түшүндө күйөөсү 2 бети алматай кызарган, көздөрү тайлактыкындай бадырайган жаш кызды колтуктап, бүркүт шаңшык капчыгайында эмес, жайылма суусунун боюнда баратыптыр. Экөө тең жыңайлак, экөө тең жайылма суунун тарамдалып тайыздап аккан жерине кечип өтүшүп, кара көк аскылар көктү кара булган бөрүлөрдөй шоңшойгон чоң тоону көздөй беттешип, кара күлүшүп, карандарын көрсөтүшпөй, калтайган чоң ташты имерилишти. Аларды акыры табам деп, Акчайым аркасынан көжөлүп кууп отуруп барса, экөө үй сыяктуу 2 кереге таштын ортосундагы кумайга одеял жайып коюшуп, энеден туума болушуп, күн чубакташып чалкасынан жатып алышып, бири-биринин оозуна жүзүм салып жатышыптыр. "Силерге гана кылбасам өлүгүңдү гана көрөйүндөр" деп алардын жогору жагына чыгып, килейген эңилчектүү көк ташты кулатмакчы болуп көтөрөйүн десе көтөрө албайт. Ошондо жардамга Дыйканбекти чакырат. Кайдан жайтандыр Дыйканбек пайда болуп, ташты кулатышат. Гүлдүр шалдыр этип кулаган таш тигилер жаткан чоң таштын кырына тийип быркырап, туш-тушка чачырап, тигилер аман калат. Ошондо ызасына чыдабай Акчайым ылдый карай эңкилдеп жүгүрүп, таштын гүлдүр шылдырынан чоочуп тура калышкан экөөнү 2 колу менен беттен апчыйт. Ал таңгамал күйөөсү менен белгисиз кыздын бетин апчыбай эле, өзүнүн 2 жоон санын аткып алып чочуп ойгонду. Ал кызын ойготуп, төшөнчү орунчуларын көңүлсүз жайып, кечекиден калган борушту жылытты. Кызын: "Сабагыңды окуп анан кел" деди да өзү эмнегедир мектепке эрте кетти. Келсе Дыйканбек жок экен. Окуу бөлүмүнүн башчысы күлмүңдөп: Рас келбедиңби? Дыйканбек жок, бүгүн интернатка кимди дежурный кылабыз деп айла кетип турду эле" десе Акчайым: "Дежур болбойм, этпейм. Өңгөн бүткөн эми ошо кара шириңдин ишин кылайынбы?" деп окуу бөлүмүнүн башчысына чаңк этти. Окуу бөлүмүнүн башчысы карсылдап күлүп: "Опей, сен кара шириңдин ишин кылып жаттың беле? Мектептин ишин кылып жатасың да. Көп ыргыштаба, Акебай" деп класска кирип кетти. Акчайым унчукпай калды. Көрсө мектептин директорунун оорусу кармаптыр. Врач таасири күчтүү жаңы дарынын атын айтып, ошону ичиңиз дептир. Андай дары калыс чепте жок экен. Муну кулагы чалган Дыйканбек окуу бөлүмүнүн башчысына барып, тааныш-мааныштар аркылуу мүмкүн таап калармын дегенде, аны областтын борборуна жибериптир. Дыйканбек түз эле Мейилхан иштеген клиникага келип, регистратурадан аны ушул жерде иштейби деп сурады. Ак курайдай арык, үлдүрөө бараң сүйлөгөн кыз иштейт деди. Дыйканбек Мейилхандын кайсы комнатада кабыл алып жатканын кайрадан такыды. Кыз тамдын боорундагы тизмени карап, 6-комнатада дегенде үкшүңдөп 3-кабатка көтөрүлдү.
6 комнатага дароо кире албай, эки колун аркасына алып, ысык жармага байкабай тумшугун малып алып, тумшугу күйүп кеткенде башын чайкай силкеп, экинчи жолу ысык чылапчынга дай албай, тиштерин ырсайтып, ары бери ыркырай, кыжырданып баскан күчүкчө узун коридордо ары бери басып турду. Мейилхан оор адамдарга укол салып, иш саатынын бүтөрү убактысын күтүп, ак халатынын эки чөнтөгүнө колдорун салып, комнатанын түштүк жакты караган терезесинен жер шарынын кыр аркасы сыяктанып, бири-бирине кынапталып чөгүп жаткан ак карлуу аркайган тоолорду карап, белгисиз бир ырахат алып турду. Дыйканбек ушинтип эшик сагалагандан көрө сыртка чыгып, Мейилхан кабинетинен келатканда капысынан жолуккан киши өңдөнүп калсам дуруско деп ойлоду. Анан сырттан баш жак менен бурулуп кетсе, жолукпай калбайын деп чочулады. Дыйканбек жолугунун ыгын таба албай жатканда Мейилхан сол билегиндеги саатын карап, халатын чечип, шванердин ичиндеги боз трикотаж жемпирин кийди. Шванердин калгасынын ички бетиндеги күзгөгө каранып, кара саргыч чачын алаканы менен сылап, күрөң терден тепейте тегилген сумкасын сол колуна кармап, кара туфлисинин бийик такасы менен полду тырсылдата басып чыгып келатканда Дыйканбек алдынан жолукту. Мейилхан Дыйканбекти көргүсү келбей селт этти, бирок сыр алдырбай жымыйып күлүп, "Жол болсун, кайсы шамал айдап келди сени бияка?" деди. Мейилхандын денесинин жыйрылганын байкай койгон Дыйканбек артына чукул бурулгусу келди, бирок бурула алган жок. Кирпиктерин кыбың-сыбың ирбеп, Мейилхандын күйөөсүнүн ден соолуктарын, ал жайларын шыпырат таскак сурап, "Ал түгөл, үйлөнүү тоюңа мени киши катары санап деги чакырбай койдуң. Эми качан инилүү, качан карындаштуу кыласың?" деп күлүмсүрөп тамашалап да жиберди. "Буюрса инилүү, карындаштуу да болорсуң. Андан көрө мени качан аяштуу кыласың?" деп коридордун бүткөн жериндеги тектирче менен ылдый карай түшүп келатты. Ал экөөнүн ортосунда мындан башка жарытылуу сөз деле сүйлөнбөдү. Бирөө аркаларынан кууп келаткандай шашып басышып эшикке чыгышты. Ак мөңгүлүү тоонун этегиндеги жашыл шаардын түштүк тарабын батыш чыгышка тең жара бөлөп, тасмадай созулуп жаткан кең проспектиге келишти. Проспектини жээктей кыркалай тизилген кайыңдардын жалбырактары чаңгыл саргарып, мээлүүн тийген күндүн нуру маалгыйт. Чайыттай көк закымда муңайым тартып, термелер-термелгис болуп тынат. Алардын жанынан кара Волга шуу өтүп кетти. Калыс чептин чаңдуу көчөсүндө баратканда, дал ушинтип машина жандай салып өткөндө, буркураган чаңдын ичинде калчу Дыйканбек көнө түшсө керек. Чаң жок болсо да тырык мурдун быркыйтып, кабак кашын чүрүштүрдү. Ушул жүрүп кеткен Волгадан улам Мейилхандын эсине Байкесе түшүп, "Байкемдин соолугуна байланыштуу иштен бошогону жатат", деди. Дыйканбек бул жаңылыкка анча деле баа бербеген кишидей, адегенде шаардын түштүгүнөн түндүгүн көздөй созулуп жаткан проспектинин тазалыгын атайын бирөө жууп тазалап койгонсоп, ыпым чаңдын жатпагандыгын, ушул проспект аркылуу тоодон жорткон жел аргыны бет алып, серүүндөп басуунун өзү табылгыс эс алуу экендигин айтып келип, "Жана Байкем иштен бошогон жатат деп айттыңбы?" деп сурады. Мейилхан жана чын эле Дыйканбек укпай калган экен деп, "Ооба, Байкем өтө напряженный жүрүүгө болбой жатат. Врачтары нагрузкасы жеңилирээк иш которуңуз деп жатышат", деп тактады. "Кабатаңдын көрай, ошол эле ишинде иштеп турса жакшы болот эле. Кантсе да кол ирисине тартат дегендей, кийин соң бизге да аркасы тиет беле", деп Дыйканбек кейигенсиде. Мейилхан жымыйып күлдү. "Сага эмес кара чечекей карындашы, мен окууга өтүп жатканда экзамен алган мугалимдердин бирөөнө өзү турмак жеңемди телефон чалдырбай коюп, кандидат болуп өтүп араң окубадымбы? Жардамы тиймек түгүл бир жерден жазып асып алсаң, эмне үчүн анттың деп жаныңды жемек. Бу жагынан караганда Байкемдин иштен бошогону сен үчүн дурус болду. Бирок ден соолугунун начарлашы тынчымды алып, кээде уктабай калып жүрөм. Врачтар Байкемдин оорусунун себебин согушта болгон контузиянын салдары дешти. Согуштун салдары оңой менен кетпейт экен го. Мен да бүгүн ошол согуштун салдарынын азабын тарткан бирөөнүн соогу үчүн сага келдим", деп Дыйканбек жөн жайын айтты. Мейилхан дарынын атын укканда, "Мага да кайсы дарыны таап бер деп кыйнар экен десем, ырас үйдө бар дарыны айтпадыңбы? Бая күнү апам ооруп келгенде ошол дары менен дарылап, бир пачкасы түгөнүп, бир пачкасы калды эле. Ошону берейин, ал түгөнгөнчө башкасын таап алышар", деди. Проспектини туурасынан кесип өтүшүп, 4-5 кабат жаңы салынган бийик үйлөрдүн далдаасында калган жалпак тамдарды аралашып, Мейилхандар акча төлөп, батирге турушкан кире бериш дарбазасынан тартып эшигинин алдына чейин алча дарагына көмүлгөн жапыс тамдын жанына келип токтошту. "Дайынбек мен үйгө кирбей эле коеюн, сен алып чыга кал" дегендей кыяз билдирди. Мейилхан болсо, "Үйдүн жанына ушунча келип кирбей кетет деген эмне жакшылык, кой.
деп Дыйканбекке дарбазанын эшигин ачты. Мейилкандар турган үй 2 бөлмө сыяктуу экен. Киребериши ашкана, экинчи бөлмөсү тамак жей турган, уктай турган, китеп митеп окуп, ишке да даярдана турган жак экен. Үйдүн төр жагындагы терезенин түбүнө коюлган столдун үстүндө Мейилкандын байкесинин чакан сүрөтү айнектелген рамканын ичинде туруптур. Ал кишинин жазы маңдайы жазылып, кара саргыч жумшак тармал чачы бүйрөлөнө толкунданып, артын көздөй жапырылып, жүзүндө болор болбос күлүмсүрөө бар. Бул сүрөттү тыкаан жыйналган тар бөлмөнү көргөндө Дыйканбектин башына ой кылтыйды. Жарыбаган киши өмүр бою жарыбайт. Эгер мен 10 жылдан бери чоң кызматта иштесем, өзүм да жыргап, тууган туушкандарымды да жыргатмакмын. Карасаң кыйратып салгансып, кара чечекей карындаш менен күйөө баласын бирөөнүн времянкасына камап таштап, дардайып сүрөткө түшкөнүн. Дыйканбек сүрөттү жек кора карап, мурдунун үстүндөгү тырыгын тыржыйтканын, керебеттин аягындагы китеп коюлган этажерканын эң алдыңкы көзүнөн дары издеп жаткан Мейилкан туя коюп, «Байкеме нааразы болгон жериң бар го? Сүрөтүн ачуулана тиктеп калыпсың», деди. Дыйканбек элтең эте чочуп, «Кайдан ачууланайын? Ушундай жылдыздуу кишинин ден соолуктун айынан сүйгөн ишинен кетип жатканына ичим туз куйгандай ачышып жатат», деди. Анын тили минтип сүйлөп жатканы менен митаам көздөрү ун салынган каптын бир капталынан тешип, бир капталынан чыккан боз ичкандын көздөрүндөй жылтыр-жылтыр кылыңдап, Мейилкандын байкесинин ден соолугунун начарлагандыгын, иштен бошоп жаткандыгын табаалап, кубангандыгын жашыра албады. Дыйканбектин мындай кытмырлыгын бала күнүнөн 5 колдундай билген Мейилкан 4 бурч жашыл кагаз пачкага салынган дарыны ага-ыра көрбөй, кайра ордуна коюп койгусу келди. Бирок Дыйканбекке өчөшүп, бир бечаранын өлүмүнө себепчи болбойун деп ойлоду да, Дыйканбекке дарыны берип, үйүнөн эч даам таттырбай чыгарды. Дыйканбек муну жазгырбай сезип, алар дарымды алдым, эми башың баш, багалчагың кара таш деп, киргилт чачын үрпөйтүп, тырык мурдун быржыйтып, автовокзалды көздөй ак салаңдап, үкшүңдөдү. Ал чыгып кетер менен Мейилкан байкесинин сүрөтүн алып, айнектелген бетинин жука чаңын жаш балача көкүрөгүнө сүрттү. Дыйканбек шаардын батыштан чыгышты көздөй созулуп жаткан көчөсүнүн оң тарабындагы аялдамага байымдады. Автобус же троллейбус батыраак келбей, анын чыйпыйы чыгып, чыгышты көздөй бараткан таксилерге кол көтөрдү. Эч бири токтободу. Жедеп айласы кеткенде мотоциклге кол көтөрдү. Мотоциклин күркүрөтүп шаркыратып бараткан жаш бала гүлүңдөп токтой калды. Дыйканбек ага учкашып автовокзалга келсе, калыс чепке автобус жаңыдан кеткени жатыптыр. Ага түшүүнү каалабады. Эшек мингенсип, эпеңдеп отурамбы деп такси издеди. Демейде тизилип калчу машиналар суюлуп, бир кара такси кишилерин толук салып, калыс чепке кеткени жатыптыр. Дыйканбек эңтеңдей барып машинаны токтотуп, «Эптеп мен ала кетчи. Бир тууганым өлүм алдында жатат. Бияка дары издеп келгем. Араң таптым», деп жалбарды. Далдайган жоон жолпу таксист, «Мага кимиңер түшсөңөр да баары бир, тиги кишилер менен сүйлөш» дегендей, ийинин куушуруп, таксинин ичинде отургандарды көрсөттү. Шофёр менен Дыйканбектин ортосундагы сөздү аңдаган, кебетеси студентке түспөлдөшкөн, чырымтал муруттары үлбүрөй кыролонуп, кетирейген мурдунун таноолору үрккөн, тайдыкындай едирейген, тармал чач кара бала уяң күлүп орун бошотту. Ошентип, Дыйканбек таксиге отурду да калыс чепке карай сызды. Таксиде Дыйканбектен башка 3 киши баратты. Алардын бирөө жашы 50-лөрдөн ашып калган, сакал мурутун, чачын тысырайта кырдырып, кырбуулары майланышкан күрөң кепкасын көзүнө баса кээп, уйкусу канбай калган кишиче улам оозун ачып эстеп коюп, шофёрдун жанында. Арткы олпок сиденьяда, ары четте, кара чачтары артка жапырылып, эки бетинин отунун сөөктөрү уркуя. Алга чыгып, профилинен алганда, жалпагыраак мурдунун кыры бала кочкордукундай иймеңгенсип, араң көрүнүп, жүзү майланышып, бырыш-мырышы, ысык-мысыгы жок жигит отурат. Ал түнү менен иштеп чыгып, абдан чарчагансып, көңүлү эч нерсеге чаппай, кээде үргүлөп кетип, кайра көзүн ачат. Анын жадында чачтары кара кызгылт, каштары суйдаң, алдыңкы эги сол жагына кемшее кыйшайган, үстүңкү эки кашка тиши астыңкы кемшее кыйшайган эгине шайкеш келбей, ороктой орсоюп жарыша чыгып турган кыз кумсарат. Дыйканбек кызды сөзгө чакырып, тамашага чалып, жол бою өз сөзүнө өзү күлдү. Кыз жатындаш тууганы көр оозунда жатса, ажы кызданган Дыйканбекти жактырбай, же аны какшыктап мат кыла турган сөз таппай, кээде гана ууртунан күлгөн болуп,
мойнуна оролгон кызгылт жибек жоолукка кемшейе кыйшайган эгин кагып, үстүңкү эрди менен орсойгон эки тишин жабууга аракет кылып, алектенип баратты. Дыйканбек кызга караганда өзүнүн кандайдыр артыкчылыгын сезип, андан эч ийменип койбой эркин сүйлөп, бир кезде «Карындаш, сиз чайды көп ичесиз го?» деди. «Чайды өзүңүз көп ичпеңиз. Мен каймак кошулган ысык суудан башка эч нерсе ичпейм», деди. «Ошондой өңүңүзгө сары тартып, чай эмес өт ичкенсип турасыз», деди Дыйканбек кызга үстөмдүгүн көрсөтүп. Кыз дароо жооп бере алган жок. Анткени чын эле кыздын өңүнүн түсү көк жезге окшоп, өттүн уудай ачуу сары зили бетине чыгып турчу. Анын үстүнө орусча окуп, орусча өскөндүктөн дароо кыргызча сөз таба албай, качан гана такси автовокзалдын жанына келип токтогондо, аябай жаны кашайган кыз «Сен басмачысың?» деди. Бул сөз адам күлөрлүк кызык акцент менен чыкты. Дыйканбектин кебете кешпири жалгыз ооз сөз менен таамай тартыла түштү окшойт. Баятан унчукпай алдыда отурган киши кызым, шаардан чыккандан бери тилимдин учура кычышып, эч таба албай келаттым эле. Эми бабы менен таап айтпадыңбы? Эми ар жагын айтпа, сөзүңдү бузуп аласың», деп күлүп таксинин эшигин ачты. Кыздын жанындагы жигит «Түндө Акмолдодон анча-мынча сепетип койдум эле. Деги бир күрүшкө сары суу таап ичсем болот эле», деп көзүн ушулады. Жигит кызга эч көңүл бөлбөй Дыйканбек менен коштошуп, жолдун аркы өзүндөгү шашлык пиво саткан буфетке бет алды. Кыз жигиттин аркасынан мойнунан кылтактаткансып аргасыз ээрчиди. Дыйканбек көнгөн жолу боюнча автобустун аялдамасына басты. Жанагы жигит кызга карабай өгүздөй болгон чоң сары бочкенин чоргосунан көздөрү өтүп, кезекте тургандардын жанына барды. Эки колуна эки кружканы кармап, тили оозуна батпай, шилекейи чапталышып, таңдайык так катып, кезеги жуп жетер менен эки кружканы удаа жутуп, үчүнчүсүн койдурду. Ошондон соң четте кумсарып турган кызга көзүн ысып, «Пиво ичесиңби?» дегендей ишараттады. Кыз ого өтер акшыйып башын чайкады. Ал жарым рюмка шампанскийден башка эч ичкилик оозуна алчу эмес. Кебетеси саламаттыгына жакпаса керек. Жигит тигинин акшыйганына да, башын чайкаганына да кайдыгер. Күрүшкөнү шашпай бошотуп, кызды көздөй ыңгырана басты. Аны чуйтуңдап тарынган бойдон кетип калса экен деп ойлоду. Бирок кыз кеткен жок. Кайдан кетсин ал? Эчак буга кеткис болуп байланган. Ал мындайча болгон. Кыздын атасы Жемиш Коргон районунда жооптуу кызматта иштеп турганда, тиги жигиттин атасы ири колхоздун раиси председатель эле. Ал раис биринчиден жооптуу кызматтагы киши менен байланышкысы келсе, экинчиден очоктуу жерден куда күтүп, сөйлөттөнгүсү келип, кыздын атасы менен жакындашып, жылдын 4 мезгилинде ун талкан, жайында коозу кымызын, кышында согумун үзбөдү. Кокус кыздын атасы курорт-мурортторго жөнөп калса, чай ичип коюңуз деп, таңгакталган акчыларды үйүнө алып келип таштап жүрдү. Раистин мындай чечкиндүү шармын өзү кыздын атасына жакчу. Анын үстүнө кыздын атасы да кандай гана иш болбосун баштар алдында ошол иши түшкөн кишиге жок дегенде бир коон бербей туруп сөз баштачу эмес. А дегенде коон анын дагыңкысын дагы ушатып турчу. Өзүнө иши түшүп келгендерден ошондой мамилени кыйытып талап кылчу. Антпегендерди салт санааны билбеген, адамгерчиликсиз киши катарында эсептечү. Ошентип, кыздын атасы менен уулдун атасынын казан аягы катышып, 7 класста окуган кыз менен 9 класста окуган бала таанышып, бири-биринен китеп сурашып калган кезде, кыздын атасы кызматтан бошоп, областтын борборуна көчүп, эч ким деле таңазар албаган кызматка орношкон. Мына ушундан соң кыздын атасы менен уулдун атасынын мамилелери акырындык менен сууп катташпай, кыз менен бала кат жазышпай калган. Кийин бала 10 жылдыкты бүтүп институтта окуду. Студенттер шефке алышкан мектепке барып жүрдү. Ошол жерден баягы кызды кайра жолуктурду. Кыз 10 класска көчүп, бойго жетип, көзгө көрүнүп калыптыр. Бирок ага эч жигиттин кеп айтканы сезилбейт. Кыз кыялында жигиттер ой боюма койбой киного чакырса, мен түлкү куумай ойнотсом, наздансам, ыргыштасам деп ойлойт. Бирок кыздын ою орундалбайт. Жигиттер мерчиктебейт, ал түгүл өзү учуктун учун ыргытса да, кай жигиттер калп эле кыздын көңүлүн калтырбас үчүн жарым квартал узата коюшуп, ишим бар эле, эми кечирип коюңуз дешип, кеткенче шашышат. Ошондо кыз боз чаңгылданып шаша баскан жигиттердин аркасынан улутунат. Булуккан бойдон үйүнө барып, эч ким көрбөгөн төркү үйгө бекинип, күзгүгө көрүнүп, кемшее кыйшайган эгин кесип, ороктой ирее орсойгон саргыч тиштерин жулуп алып ыргыткысы келет.
бардык бактысыздыгын ээк менен тиштен көрөт. Ошентип жүрүп өттүн уудай ачуу сары зили жүзүнө чыгып, кер сары тартты. Бейгүнө бирөөлөргө кычырап кыжырын келтирип, кандайдыр кымтык таап кумсаңдачу. Ушинтип жүргөн мезгилинде бала кезиндеги таанышына жолугуп, адегенде оозунуп салам айткан жок. Тааныр бекен, салам айтар бекен дегенсип, мектептин алдындагы чоң эмен багына жөнөндү. Жигит ал жайган чоң оозун жаап, жалпак мурун, козу кочкордукундай таноолору менен опол дем алып, салам айтып, кыздын ата-энесинин, сиңдилеринин ал жайын сурады. Анын чын пейилден учурашканы кыздын ичин жылытты. Ал чуштуйган эриндерин эркегендей күлүмсүрөп кымырып, опсуз орсок тиштерин жаап жылмайды. Ушул күндөн баштап бечара кыз капыстан кайра кезиккен жигитти күтчү болду. Алдына келген тамакты, пиво, винону тартынбай ичип, дадыраңдап жүргөн жигит кызды кинотеатрларга колтуктап ээрчитип, убагында үйүнө жеткирип, кез-кезде шаардын түштүк тарабындагы капчыгайга, калың арчанын арасына чейин барып келип жүрүштү. Мындай учурларда жигит айылдын турмушун, өзгөчө өткөн майрамдарда улакка түшкөнүн, соорусу казанбактай болгон кара керат улак-мулак менен кошо ала качып, аңдан алыс секирип, аз жерден өлбөй калганын жомоктоп барбактайт. Кыз окуган китептериндеги өңү сулуу эмес, бирок акылдуу кыздардын тагдырлары жөнүндө майдалап сүйлөп, чырайлуу аялдардын алгылыксыз жоруктарын сый-сыпат менен, бирок ийне жибине чейин терип тепчейт. Бир күнү ушундай сейилдердин биринен кайтышып, үйүнүн жанына жеткенде кыз кайрылып кирбей, үйдө киши жок, тамак ичип кет деп баланы кетирбеди. Көрсө атасы Калыс Чеп шаарынын четиндеги колхозго председательдикке шайланып, зайыбы менен көчүп кетиптир. Көптү көргөн, жашоонун алгебрасын жата калып чыгарган коо киши акыры шаарга келерин билип, тамынан ажырабас үчүн кызын калтырыптыр. Кыз жума сайын дачага баргансып, атасы иштеген колхозго каттап турчу. Жигитти кетирбей койгон соң ал үйгө кирди. Ичи салкын экен. Дуалдын боорлоруна кымбат килемдер кадалып, терезелерге көк баркыт пардалар тартылыптыр. Жигит келген меймандарды күтө турган узун бөлмөнүн төрүндөгү боз диванга чалкалады. Киребериштеги радиоприемниктен чыккан жумшак музыканы угуп отуруп, үргүлөп көзүн ачса, кыз жаш козунун этинен чөп жарым буркуратып куурдак көрүптүр. Ак чайнектен кызыл чайдын деми бууланып, салкын үйдүн ичине жылуу илеп берди. Жигит курдактан бир-экини илип жегенден кийин, кыз үстүңкү эрди менен орсок тиштерин жашырып, оозун кымтып, чормое күлүп, "Вино ичесиңби?" деди. Өңгөдөн отказ болсо да, винодон отказ болбос деп, жигит мулуңдады. "Ушинтип жүрүп, алкоголик болуп кет", деп кыз серванттан жүзүмдүн шиңгилинин формасындай кооз бөтөлкөдөн вино куйду. Жигит жутуп жиберип тамшанды. Кымыздай кычкыл, нака шереден жасалган шараптын даамы таңдайына жабышты. Кыз күлүп, "Чоңураак стаканга куюп берейинчи", деп грузовой стаканды мелт калт толтурду. Жигит тынбай шыңгытты. "Өмүр бою жамандык көрбөй, казан ашы бөксөрбөй келаткан атаңа рахмат", деп тарелкадагы куурдактын кесимин калтырбай жеди. Кыз чайдан баса ичип, тердеп кеткендиктен үстүндөгү көйнөгүн чечип ыргытып, салкын жер издеп, "Өф" деп майкеси менен көкүрөгүн желпип, уйку бөлмөгө спальныйга кирди. Ичкилик турмак чайды да ченеп бычып ичкен кыз жаратылышынан дапылдак жигиттин бейжоопсуз уйку бөлмөгө кирип, салкынга качканын өңгөрбөдү. Идиш аягын жыйнаштырып, эки бутун талтайтып, диван керебетке дагдая чалкасынан жөлөнүп, чет өлкөлөрдүн сүрөттүү журналдарын барактаган жигиттин жанына ыктады. Журнал баракталды. Барактын беттеринен ар кандай модадагы кийимдерди кийишкен аялдардын, эркектердин түрлөрүн көрүштү. Баардан да абийирлерин араң эле жапкан, алакандай чүпүрөк болбосо, энеден туума жылаңач денелери тоонун форель балыгыныкындай бөлүк-сүлк эте титиреп, эркектерге моюндашкан катындардын кооз сүрөттөрүн көргөндө жигиттин делебеси козголду. Көзү тумандап, жанындагы кызды белинен кучактап өзүнө имерди. Ал каршылык көрсөтпөй, элжиреп, эзилип кетти. Ушул окуядан кийин кыз ар кайсы жигиттен үмүттөнүп сунуш күтпөдү. Жүрөгүн өйүп мүлжүгөн түйшүктөн арылды. Бул жигитти сүйсөм да, сүйбөсөм да, тирүү адамдар сөзсүз жасай турган ишти жасадым. Бул иш аркылуу ал мени сүйсө да, сүйбөсө да, жигитти түбөлүккө өзүмдүккө кылып алдым деп түшүндү. Өзүн эл катарында бактылуу сезди. Бул ишти жигит чаңкаганда агып жаткан булактан жата калып жутуп кете берген жүргүнчүлөрдүкүндөй баалады. Өзүн кыз алдында эч милдеткер сезбеди. Кааласа азыр, кааласа анан
ат куйругун шарт түйүп бастырып берүүгө даяр эле. Кыз муну туйчу. Жигитти кеткиз кылып матадым деп алгачкы жыйынтыгынан жанбай өзүн өзү ишендирчү. Кыз канчалык бул түшүнүгүнөн көгөрүп кайткысы келбеген сайын жигиттин көргүсү келбей ачыктан ачык тажай баштаган. Жигиттин азыркы мамилеси кыздын безине тийди. Кыз муну билдирбей канын ичине тартып чыдады. Ачуусу ушунчалык келгендиктенби орсок тиштерин жапканды унутту. Жигит жайдаңдап: "Жапчал дагы өзүңдү", деди. Кыз чоочугандай эгин кемшейтип, эриндерин мурчуйтту. Жигит экөө атасы председатель болуп иштеген шаардын четиндеги колхозго басышты. Бул учурда Дыйканбек аялдамада автобус күтүп, жана таксиден түшөрдө кыздын же оруста, же кыргызда жок акцент менен жаакка чапкандай басмачысың дегенин эстеди. Студент кезде жолдоштору ушинтип тамашалашса, кээде алардын сөзүнө жараша сөз айтып, кээде сөгүп жиберип, кээде күлүп, айтор катардагы калжың сөздөрдүн бири катарында гана баалап койчу. Азыр бетме-бет биринчи таанышкан кыздын чукугандай сүрөттөшү өзүнүн кешпири каада жосуну куду басмачыныкында экендигине ынандырып таштады. Аңгыча автобус келип, котолоп турган эл жөйлөшкөндө Дыйканбек мурдагыдай бөтөн адамдарды топосчо түрткүлөбөй автобуска эң артта кирди. Автобус былкылдап жылганда тирөөч темирди кармап, жүзүн элдир-селдир чагылдырган терезенин айнегинен кебетесин көрө калат. Баягы эле түлкүнүн башыгиникиндей кыбыңдаган митаам көз, баягы эле тырык-пырык мурун, баягы эле үтүрөйгөн кебете. Автобус чукул бурулганда тик турган Дыйканбек жыгылып кете жаздап, баал кыйган балтырлары күнгө капкара болуп күйүп, бет май менен майлап койгондой жалтырап, туурулган согончоктор менен кепичинин кежигесин жалпайта баскан, колунда топурагынын жыты кетелек помидор, бадыраң салынган чоң сумкасы бар, кучак жеткиз, лөө күйгөн зор аялдын бутун басып алды. Ал Дыйканбекти атайын тийишип жаткандай туюп, иликтенгендей алдыңкы эрдин чочтойтуп, эгин көтөрө какты да: "Ах, лакей", деди. Эркекте эрктүүлүгүн сездирип турган калың сургулт каштарынын алдындагы көгүлжүм көздөрүн нарыктуу күлмүңдөттү. Дыйканбек ызаланып, чукчуң этип, аялга тумшугу менен тийгиси келди. Бирок аялдын күлмүңдөгөн токтоо көздөрү Дыйканбектин ызасын таратып жиберди. Дыйканбек кийинки аялдамадан автобустан чыгып түз эле директордугуна барып, эшиктен киргенде директордун бети сепкил аялы аңкыштап күлбөй, кайгыргансып: "Деги таап келдиңби?" деди. Дыйканбек унчукпай дарыны аялга берди. Аял шаша артына кайрылды. Дыйканбек кире беришке чечинип, үрпөйгөн чачын тарап, директор жаткан бөлмөгө баш бакканда, жыгач керебеттеги бийик жаздыкка жөлөнгөн, башын ак чүпүрөк менен танган директордун каптал жагында стулда отурган жаш врач келин дарынын бетиндеги жазууну окуп жымыйып: "Эң жакшы дары, буйрса бат эле сакаясыз" деп жатыптыр. Муну уккан директордун көңүлү көтөрүлүп: "Жигиттин курсагы ачкандыр, тамак бер", деп аялына кыңылдады. Аял менен Дыйканбек ашкананы көздөй кетишти. Ашканага үстү тайгалак, жалтырак пластмасса, буттары темир үстөл, үстөлдүн тегерегине ошондой эле кичинекей олтургучтар коюлуптур. Мындай үстөл отургучтар колдору жетиштүү кишилердикинде гана боло турган. Дыйканбек мектептин директору сыртынан өтө карапайым көрүнгөнү менен оокатка бүйрө тың жигиттерден экен деп ойлоду. Алдына коюлган тарелкадагы майлуу челпекти шалпылдатып, ары бери аймап жиберип, чоң ириктин кыртышы саргыч май кабыргасын мүлжүп жатканда, бая Дыйканбекке тамак куюп берип, ашканадан чыгып кеткен аял маң кая басып кайра кирди. Чайды кызыл демдеп чыныга куйду. Чай менен кошо бал салынган кичинекей тарелканы Дыйканбектин алдына жылдырып: "Шашпай отуруп жакшылап ичсең, үйүңө барып тамак жасап жүрмөк белең", дегенден башка эчтеке дебеди. Дыйканбек оозундагы этин күрмөп жутуп жиберип: "Рахмат, рахмат, эң сонун тамак болуптур, жеп жатам. Сиз бара бериңиз, чайды өзүм эле куюп ичем", деп бөжүлдөдү. Жаш болгону менен далай чоң казандарда кайнап калган кербез зайып, Дыйканбек кысынбасын деген ойдо аны дагы ашканада жалгыз калтырды. Дыйканбек кабырганын майын былчылдата чайнап, кызыл чайдан гана ичип, булоонуп тердеп, жүз арчысын алып бырык-тырык бетин арчып, ордунан козголгондо аял келип: "Жанагы доктор укол жасап кеткенден кийин агайың тынчып калды. Эми жакшы бар, сага чоң рахмат", деп акча сунду. Жоңуз", деп Дыйканбек так секирип, шүдүңдөп кийинип эшикке чыкканча шашты. Ал эшикке чыккандан кийин акчайым балдардын жанында экен, же класстарга кийирип, муруту калкандай калдайган кароолчуга таштап кетип калды экен деп ойлоду. Анан таксиден таанышкан эги кемшее кыйшайган кыз менен сурма көз акчайымдын орсок тиштерин бири-бирине салыштырды.
Таксидеги кыздын орсок тишине караганда Акчайымдын орсок тиши анчалык орсойбойт. Маңдайкы эки кашка тишинин сол жаккысын анча-мынча кырдана чыгып кыңырайтып орсойгонсойт. Эгер табият мүмкүнчүлүк берсе, кичинеле өгөп койсо, жалпы тиштин дугуна кошулуп тизилчүдөй. Ал эми алиги таксидеги кыздын ортолору алжая ачылып, саргыштанып бараткан ак соёдой иймее орсойгон үстүңкү эки кашка тиши өгөмөктүгүл жартысынан кесип таштаса да жымырайчудай эмес. Бечара кыз ушуга өзгөчө маани берет окшойт. Жанагы жанындагы жигит канчалык боюн ала качса да, ага өзү жабышып жүргөнгө да ойлоду. Мектепке келсе Акчайым жок экен. Калкан мурутун калдайтып, торгойго томого кылчудай чыкыйтып, жаңы форма менен тигилген жука ак калпагын көзүнө кыйшайта кийип, эгине толтура салган асмайын чыйт түкүрөп, мектептин кароолчусу дарбазанын жанында туруптур. Дыйканбек ага салам айтып, окуучуларды бир сыйра текшерип, аксакал, балдарды сизди Кудайга тапшырдым" деп кыт-кыт күлдү. Кароолчу эрдиндеги асмайын тилинин учу менен бүлкүлдөдө шыпырып түкүрүп, балам, киндигимди кесип, бешигимди терметкенсип күлгөнүң антет. Хитрый күлөт экенсиң. Бирдин ичинен чыгып жүрбө" деди. "Ой, кечирип коюңуз аксакал. Сиздей алтын кишиге эмнеге хитрейленейин" деп купшуңдап кароолчуну чаркайланды. Ошондой десең" деп кароолчу түп жагы бөдөнөнүн жемсөсүндөй бөлтөйгөн, жалтыраган саргыч кызгылт ашкабак чакчадан алаканына асмай төңкөрүп, салмагын черегенсип экчеп туруп, эгине салды. Дыйканбек кароолчудагы сөз менен каптап отуруп жапырбасын деп, койругун кыпчып шыйпаңдады. "Эмне, асмай сураганга оозуң барбай турабы? Азыркы жаштардын көбү асмай атчу болуптур" деп шымынын жан чөнтөгүнө колун сойлотту. "Жок аксакал, асмай атпасаң арак ичерсиң" деп кароолчу арбасты. Дыйканбек үйүнө жөнөдү. Акчайым мисирейип эшиктен киргенде коңур мүнөз күйөөсү балыкташтан келип, ашканада кызы менен чай ичип отурган. Акчайым ашкананын эшигинин алдына өтүп, бөлмөнүн ортосундагы столдун үстүнө сумкасын ыргытты. Ич кийимдерин чечип, көк ала халатын кийип, тиштенип кирип, "Сүйгөнүңдүн күйүтүн тартып, законсуз кайын журтуңду азалап бүттүңбү? Же дагы чаласы калдыбы?" деп тикесинен тик туруп күйөөсүн жекирди. Болпойгон кара кыз алдындагы чайын уртап-уртамаксан болуп бултуюп, жаман көзү менен алдыртан энесине алайды. Күйөөсү "Ата, ажылдашып отурбайынчы" дегенчилик кылды. Акырын туруп, аркы бөлмөгө кирип, радиоприемникти бурап, музыка угуп, талыкшып диванга отурду. Кыз атасынын аркасынан келип, ага жөлөнүп бүжүйүп, музыка уккансыган менен кереметинде бирдеме сезип, мамам чатак чыгарбаса экен деп санасы саңга кетип, томсорот. Ашканадан чай ичип чыккан Акчайым "Каңкылдатып башты көөртпачы" деп радиону басты. Атайын отургуч көтөрүп келип, күйөөсүн тиштеп чыгылчудай маңдайына отуруп, "Кана айтчы, сен күйүтүн тартып, оозуңдан көк түтүн чыгарып үшкүрүп жүргөн немең? Ким дегендин кызы экен? Ким деген неме экен?" деп мистейгенде, ансыз да кыпчылып турчу эки таноосу чапталышып, каны ичине тартылды. Жигиттин ачуусу келди. "Ой, сен кимди билесиң? Кыздын атасы 60-тан ашкан Чолпонкул деген жылкыч экен." Кыжың-кужуң бүтелекте калдыратып-шалдыратып эшиктен бирөө кирди. Ал Акчайым төрөгөн бала эле. Бул баланы жерге түшөр менен айылдагы чоң энеси багып алып, өз атасын Байке деп, өз энесин Акчайым деп атынан айтчу. Ал азыр кабагын бүркөп, жаагын таянып диванда отурган Байкесин терезенин түбүндөгү отургучка отуруп алып, "Кайда барсам да 4 жагым кыбыла" дегенсип, эрдемсип мисирейген Акчайымды көрдү. Үйдүн ичинен кандайдыр бир муздактыкты сезип, "Кайран Акчайым, Байкемди дагы жеп жаткан экенсиң, Тур мага мистейбе тамак бер. Курсак ачты, кайрат качты. Эшикте арабамда токтоп турат. Эртерээк барып аттарды отко койбосом, майкуштарым кабышып кетет" деп бала олдурап ашканага кирди. Акчайым мостоюп барып куюп берген кесменен нан менен шап-шуп ичип жиберип, эшикке чыгып баратып, "Я Байке, ушул Акчайымдын суу кышкырыгын угуп отурганча жүрчү биздикине" деп матыраңдады. Байкеси "Эртең шашлыш жумуш бар. Антпегенде арабаңа отуруп алып кылдырап кетип калат элем" деди оюнчун аралаш. Балага Байкесинин кылдырап деген сөзү жакпады шекилдүү. Ал тамашага чалып дароо эле, "Ой Байке, менин арабамды кылдырап деп шылдың кылбачы. Арабага кошкон аттарым ак куладай алкынып, айтып бергенди ойт берип сызып жөнөйт. Өзгөчө жанагы сокур жерде бар эмеспи? Тим эле окчуландай атылат" деп тарса күрсө эшикти жаап чыгып кетти. Бул баланы Акчайым өзү төрөгөнү менен ага көп боюн салчу эмес. "Кокус балага үйрүлө калсам, кайненем жаман көрөбү" деп өзүн оолак кармап жүрүп, ошол бойдон оолактап көнүп кеткен. Анын үстүнө жаш кезде төрөп, баланын баркын анча билбей калганы бир тең болсо,
кайненесинин баланы эч кимге көз каранды кылбай эркин өстүрүп, ичинен келинин алкап, сыйлап турса да сыртынан ошо Акчайым кара жерге кирсин деп тилдеген болуп жүрүп, небересине Акчайымды атынан айттырып, Атыгүл кээде Акчайымды сөктүрүп да койчу. Баласы Акчайымды сөккөн сайын андан чын эле рахат алып, жерге батпай семирип, жолуккан абысын ажындарына оолунун жоругун көркөмдөп айтып, небересин бооруна кысып жыттап, бактысы башынан ашып, экетегин делбектетип чалкалай басчу. Байбиченин ушинтип баккан оолу 7-класска чейин чүүчүлөп араң жетип, 7-класстан кийин кечки мектепке которулуп, күндүз колхоздо арaba айдап иштерман, оокаткер болуп өстү. Бүгүн ал өзүнүн чапкан чөбүн бирөөгө сатып, алган акчасынын жарым тыйынын коротпой чөнтөгүнө бек катып, айылына кетип баратып, байкесинин үйүнө кайрылган эле. Бала чыгып кеткенден кийин Акчайым уйку бөлмөгө кирип, өзүнө төшөк салды да күйөөсүн жат кой деп чакырбастан созулуп гана жатып алды. Буга ачуусу келген күйөөсү аялына өчөшүп, үстүндөгү кийимин чечпей, башын дивандын тун куйган дөңгөчүнө коюп, бүкүл угулады. Эртең менен эрте турган кыз мамасы менен папасынын эки жерде жатканын көрүп, ичинен сызып, энесинин үстүндөгү ак шейшептүү жибек жуурканды сыйрып ыргытып, кечетен бери кырылбай түктүө түшкөн папасынын сакалын алаканы менен сылагысы келди. Бирок кыз бул экөөнүн бирин да жасаган жок. Унчукпай ашканага кирип, кечинде жуулбай калган идиш аяктарды жууга киришти. Идиш аяктын калдыр-шалдырынан папасы ойгонуп, дал башын кыймылдатса, денеси кол жоюп чыйрыгып калыптыр. Ал жок дегенде үстүмө бирдеме жаап коюуга жарабаптыр. Ушинтип жүрүп ооруп калсам, ал акмак ар кайсы талдын түбүндө кез келди катындар менен жатып жүрүп ооруду. Өз убалы өзүңө деп, тигим истейген бейбак мени карайт дейсиңби деп ойлоду. Эшикке чыгып баратып, кире беришиндеги күзгүдөн каранып, балканактай болуп шишип калган жүзүн көрүп, атаңдын көрүү, таарынчу кишиге таарынып, урунчу кишиге урунсамчы, мага тигим истейген муз жан береби, деп өзүн өзү жектеп ызаланды. Өз жанымды өзүм бакпасам, менин жанымды ким багат деп, көңүлүндө өз катынынан, өз жанын белгилүү өлчөмдө алыстатты. Чыйралып, сакал мурутун кырынып, жуунуп тазаланды да, кызы жылытып тарелкага куюп койгон түндөгүдөн калган кесмеден 1-2 кашык уурдап, отургучтан турганда кызы: "Папа, курсагың ачат ишчи", деди анаяп. Кыздын атасынын чыйралып турган денеси кайра жанып, тарелкадагы кесмени кандайча шыкап ичип жибергенин өзү билбей калды. Тамак ичкенден кийин анын курушкан денеси ымшып, ишине кетти. Акчайым бүгүн эмнегедир күндөгүдөн кеч ойгонуп, күзгүнүн маңдайында каталып, узун кара чачын шашпай бап эстеп тарап, түндөгүдөн калган кесмени ичпей, сүткө нан туурап жеп, үйдүн ичин жууп тазалап кой деп кызына табыштап, сумкасын колтугуна кыстарып, зымпыйган бойдон үйдөн чыкты. Ал жай басып, мугалимдер бөлмөсүнө кирсе, окуу бөлүмүнүн башчысы кубарып ачууланып отуруптур. Акчайым анын эмне үчүн минтип отурганын сураган да жок. Тек гана 8-класстын журналын алып, химия сабагы боюнча өтө турган темасын жазып, мелтиреп отурганда кабагын карыш салып, үтрөйгөн Дыйканбек кирди. Акчайым Дыйканбектин саламын акырын ээк кагып, кайдагы бир сүтрөйгөн, үдүңдөп-шүдүңдөгөн немелер биздин мектепке келчү болду деп ойлоду. Бирок күн өткөн сайын Дыйканбектин ийинден чыккан коңуз таракандай арбайып коңурайган кебетеси көзүнө үйүр алып баратканын сезген жок. Дыйканбек журналды мелтирей тиктеп, кессе канчыкка чудай мисирейген бул сулууча келин деги бир ала жипти аттар бекен, аттаса кантип аттар экен, күйөөсүнө денесин жайып жалынар бекен, жалынса кантип жалынар экен деген сыяктуу азгырык кыялдардын биринен сала бирин териштирип, мындай келинге мага окшогон шордуунун колу кайдан жетсин деп ойлоп, шүдүңдөп чыгып кетти. Дыйканбек өзүнүн райынын суугун, кучуңдаган куулугун абдан жакшы билчү. Ал түгөл, неге мен балпайган байы болуп жаралбадым экен деп арманда кылып калчу. Азыр мына ушуларды эстеп, мугалимдер бөлмөсүнөн чыкты. Болбосо түлкүнүкүндөй хитрый кызгылт көздөрүн кыбыңдатып, астыртадан Акчайымды тиктеп тура бермек. Ал эми окуу бөлүмүнүн башчысынын кыжырынын келгени мындайча экен. Орус тили мугалими декретке чыгып, анын сааттарын кимге берүү жөнүндө сөз козголгондо завуч башка орус тил мугалими табылгыча, ал сааттардын ордуна Акчайым өз сабагын өтө берсе деп ойлогон. Бирок мындай чечимге районо макулдугун бербеди. Мүмкүн Акчайым орус тилден сабак бере алар, ошону текшергиле деди. Муну завуч ниетинде кубаттады. Анткени Акчайым жаштайынан шаарга жакын айылда өсүп, анын үстүнө атасы илгерки чоң манаптардын тукуму болгондуктан уруятка чейин эле орусча мектептен окуп, орусча суудай сүйлөчү. Ушундан улам Акчайым атасынан орус тилин үйрөнүп, бул жагынан мектептегилердин тың эле. Завучтун бул каалоосуна директордун үйдө ооруп жатып жазып жиберген тил каты кедерги болду.
Директор декретке кеткен аялдын сааттарын Дыйканбекке бер деп жазыптыр. Тилкатты окур менен Завуч кыжырланды. Орусча эмес кыргызча эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албай жүрүп, ушу кантип орус тилинде сабак берсин. Сабак берип Дыйканбектин акча алганына эч кимдин каршылыгы жок. Бирок булардын убалы кимге деп ойлоду. Дыйканбекти чакырып, директор сени орус тилден сабак берсин дептир. Бере аласыңбы жокпу? Деп сурады. Тарбиячы болуп, ченелүү маяны алган Дыйканбек орус тили мугалиминин арбыныраак акчасын элестетип, аракет кылсам берем го деп мыңкылдады. Завуч, сен комоңду кой, балдарга убал. Андан көрө директорго өзүң барып, орус тилинен сабак бере албайм. Мага мындай ишеним көрсөткөнүңүзгө рахмат де. Бул сааттарды акчайымга берели, ошол ылайык, деди. Дыйканбек Завучка макул деп кучуңдап, директор барганда орус тилден сабак берсин деп Завучка тил кат жазган экенсиз. Сабак берсем деле жакшы болот эле. Тирүү кишиге тыйын тыпыр деле керек окшойт, деп болуп чолуп күңкүлдөдү. Башына көк чепчик кийип, жирик жуткан балта жутар кейиптенип, кылдай мойнун койкойтуп, Лев Толстойдун Анна Каренина романын окуп жаткан директор креслосунун кырына кыйшая, "Сени ким кой деп жатат, иштей бербейсиңби?" деп чыңкылдады. Дыйканбек алдыңкы эрдин жалап, "Иштерин коштейм. Бирок тиги Завучуңуз кичине моюн толгоп жатат го", деди. Директор чыйылдаган үнүн ачуулана жасап, "Анын ою кимде экен?" деди. Дыйканбек үтүрөйүп, "Оюн моюн кайдан билдим? Жанагы Акчайым деген келин ылайык дейт го", деди. Акчайымдын атын угуп, төркүйүн шыпырып жаткан директордун аялы шыпыргысын таштап жүгүрүп келип, "Ошол Завуч сөрөйүңнүн керсейген өтүп жүрөт. Көзүн тазалап койсоңчу. Анын ордуна Дыйканбекти деле коюп койсоң иштеп кетет", деп күйөөсүнүн катарындагы креслого жарылып кетчүдөй чатыраган көчүгүн басты. Директор унчукпады, ийинен тынып, эриндерин катуу кымырды. Толукшуган зайып иштин Дыйканбектин пайдасына чечилерин айттырбай түшүнүп, анан дагы бекемдөө максатында, "Жанагы Акчайым деген суста кайда? Завуч сөрөйгө көзүн сүзүп калган го. Антпес ага эмне мынча жан тартып калды?" деди. Директор окуп жаткан китебинин бетин кагаз менен белгилеп, Завучка экинчи тил кат жазып Дыйканбекке берди. Ал тил катта "Экөөбүз качанкыга чейин бирибиз Завуч, бирибиз директор болуп иштейт элек. Өз ордубузга кийин келер кадр даярдоону, резерв даярдоону эстен чыгарбашыбыз керек. Даяр кадрды бизге эч ким бербейт. Дыйканбекти бүгүндөн тартып орус тили боюнча мугалим кылып, приказ бериңиз" деген сыпа сөздөр жазылган эле. Дыйканбек тил катты Завучка алып келер менен аны орус тили боюнча мугалимдикке дайындаган приказ илинде. Бул приказды үйүнө кетип баратып Акчайым аябай тигиле окуп, мектепке келе элек жатып, мынчалык ишенимге ээ болгон жигит оңой жигит эмес. Мүмкүн орукчан директор өз ордуна Дыйканбекти даярдап жүргөндүр деп ойлоду. Ушулой Дыйканбектин ырайынын суугун Акчайымдын көз элесинен акырын сүртүп чыгара баштады. Акчайым бул сезимин сандыкка салынган жамбыдай сактап, сызыла басып үйүнө келсе, күйөөсү жаагын таянып дукуюп диванда отуруптур. Анткени бүгүн директордун аялы ага нан саткан дүкөндүн алдынан кезигип, жай сурашып шаңк эткенде, анын өлө жаткан эркек аттууну жандандырып жиберчү укмуш күлкүсү жигиттин денесин дүртеттирген. Сезимге бийлеткен жоош жигит аны жалдырап тиктеп калган. Анда директордун зайыбы эч нерсени сезмексен болуп, "Ботом, сенин Акчайымың жанагы Завуч жигиттин тармал чачын көргөндө таалый түшөт дешет экен го. Жакшылап көз салсаңчы", деп күрүч тиштерин каашкайтып шаңкылдаган. Аял алганы арам шейшеп баспаган молтойгон жоош жигиттин кулагына Завуч жөнүндөгү шакаба майланбаган арабанын дөңгөлөгүнүн кыйчылдаганындай угулуп, жүлүнүнө жөргөлөгөн. Ошондон бери көңүлү алагдыланып, кечке чарпылып жүрүп, жаңы эле келген. Азыр Акчайым тиштене кымырылып жанынан өтүп баратканда, ал ордунан ыргып туруп, аны мыжып салчудай, муунтуп салчудай тап берип келип, анан кайра эсине бир нерсе түшө калгандай токтоду. Акчайым күйөөсүн алая карап коюп, төркүйгө чечингени кирип бир топко чейин жок болуп, анан үй кийимин кийинди да, "Сага кайсы жин тийди?" деди. Күйөөсү унчукпады. Маселенин чын төгүнүн териштирбей, беймани тамашанын айынан үйгө чатак салбайынчы деп ойлоп, иш кийимин чечип, сыртка чыгып кайра келсе, Акчайымда баягы кызганычын унуткансып, мизи кайтып жазылгансып калыптыр. Муну байкаган Акчайымдын күйөөсү, "Атаңдын көрүп катын" дегенде айжылына бир кызганып турбаса, жин шайтаны көзүнө куйруп тура деп ойлоп койду. Акчайым күйөөсү кыз үйчү ашканада тамак ичип отурушту. Кыз алдыртан бирде энесин, бирде папасын нууру карап, алардын жүздөрүндөгү кандайдыр бир жумшарууну сезип, бирок ошол жумшаруунун ар жагында кандайдыр бир калаба сырдын үлбүрүн туюп, жүрөгү опколжугансыйт. Калабанын эмне экендигине көзү да ана жетпейт. Ошентип бечара кызга кошумча түйшүк жүктөлдү.
үй бүлө тамак ичишкенден кийин ар ким өз түйшүктөрү менен алек боло башташты. Кызы кыргыз тили боюнча үйгө берилген тапшырманы жазып, кыздын папасы гезит окуп, Акчайым үстөлгө отуруп, эртеңки болуучу сабакка даярданып, китептин бетин ачты. Бирок даярданууга көңүлү чаппай, кайра китептин бетин жапты. Анткени окуу китебиндеги химиянын формулаларын 3-4 жылдан бери 5 колундай жаттап алган. Окуса да баягы, окубаса да баягы. Ал эмнегедир зерикти. Күйөөсүнө шакаба чегип тийишейин деди. Тийишкенде эмне? Баягы күйөө, баягы көнүмүш нерсе. Ушундан көрө мончого түшүп келейинчи деп, ич кийимдерин газетага ороп, корзинкага салып мончого келсе, мончодо эл көп. Кассасында кезек чубалжып, бүгүн жетчүдөй эмес, кой эми кетейин деп, кайрылып баратса кезектен Акчайым деген үнү угулду. Караса Дыйканбек экен. Билетке жетерин аз калыптыр. Ал элдин көзүнчө мага да билет ала чыгып бер деп айткандан айбыгып, башы болсо өзү билер, билбесе жок да деп турганда, Дыйканбек эпилдеп Акчайымга 15 тыйындык билет берди. Акчайымдын тыйынын албады. Парга отуруп, аябай жуунуну эңсеген неме аялдар кирчү жакка кетти. Дыйканбек ары бери жуунуп эрте чыкты да, Акчайымды күтүп мончонун алдындагы бактын түбүндөгү скамейкага көчүк басып, китеп окуду. Бир топтон соң Акчайым сууланган узун кара чачын аркасына өрүп, катыңкыраак кара тору жүзү жалтырап, баржыттанып сергип чыкты. Дыйканбек күтөрүн күтүп, эмне дерин билбей, макулдашып алгансып, тең чыкканыбызды кара деп күлмүңдөдү. Акчайым узун кирпиктерин үлдүрөтүп, билетти тең алсаң тең чыгабыз да, деди. Дыйканбек өзүнө карата Акчайымда бир жылуу сезимдин пайда болгонун ушул сөздөн күлөр-күлмөксөн жүзүнөн байкап, бул капыр өтө эле мистиет, өтө эле зымыраят, балекет болуп кагып койбосун деп чечкиндүү сөз сүйлөгөндөн ийменди. Анан оюн чыңга салып, эгер кагып койсо тамаша деп кутулам, эгер какпаса андан аркысын көрө жатармын деп ойлоп, мончого түшкөндөн кийин киши суусайт, жүрбөйсүңбү бир кружкадан пиво чели деп Акчайымды акырын каруудан алды. Акчайым коюңузчу деп колун тартып алгандын ордуна жел жапырган камыштай Дыйканбектин колтугуна алды. Дыйканбек адегенде сүрдөп, ыңгайсызданып барып оңолду. Анткени ушунчалык мистейген, ушунчалык зымпыйган Акчайымдын ушунчалык жумшак экендигине эч ишенчү эмес. Дыйканбек менен Акчайым шаардын чет жагындагы ээн ресторанга келишип, жеңил салаттан жешип, келди кетти сөздөрдү сүйлөшүп отурушканда, официант шампанский алып келип ачайын дегенде Акчайым: «Чоң бөтөлкө шампанскийди жалгыз өзүң ичесиңби? Мен ичпейм», деди. Официант Дыйканбекке жылмайып: «Атайы келип, жалгыз бөтөлкө шампан ичпегенде болчу беле, ичиңиздер», деп пробканы буп аттырды. Акчайым койгон фужерге куюлган шампанга эрдинин учун тийгизди. Дыйканбек анын ичпесине көз жеткенден кийин 2 фужер шампанды катар жутуп тамшанып: «Мени менен алдыңдагын алып койчу, мас деле болбойсуң», деп Акчайымдын учталган карандаштай узун манжаларын сыртынан сылады. Ал Дыйканбектин алаканы дал керектүү жерин сыйпап жаткансып сүйдү. Бирок Дыйканбектин сылап жатканын билмексенге салып зымпыйып: «Муну ичкенден мас деле болбойм бирок», деп сөзүнүн ар жагын айтпады. «Жүр кетели» деп ордунан турду. Алар кучак четкиз кырга тигилген байтеректерди аралап, Алия менен басып келатышты. Акчайымдын шампан ичпей койгон себебин Дыйканбек кайра ойлоп, бирде ак карлуу аскаларды карагансып оңурая үтүрөйүп, бирде митаам көздөрүн кыбыңдатып, Акчайымдын бутундагы лакталган кара шиштаканы карайт. Эрки таштай бектесе, эрки шалкы жаш келиндин арыга да бериге да макул болуп, бирок шампан ичкенге моюн толгогону эмнеси деген суроого башын катырды. Акчайым өзү тажаган жеке турмушун кыйла жаңылагансаган сезимдердин пайда болуп бара жаткандыгын байкады. Тек гана шампан ичип, оозум жыттанып, күйөөмдү шектенткенден көрө, иччү кезде ичип, ичпөөчү кезде таптакыр оозума албай, Дыйканбек менен баскан турганымдын жигин чыгарбашым керек. Мамилебизди көргөндөр кадыр эсе иш боюнча, кадыр эсе адамгерчилик боюнча жасалгандай түшүнсүн деп баратты. Дыйканбек Акчайымды мурдагыдай каруудан кармабай, колун белине сойлотту. Жаңы үйрөтүлгөн байталга суу тердикти жапканда чыйырга калгандай, Акчайым кайкалай басып береркеде. Мындай кыял кечтенүү Дыйканбекти эс мастантып жиберди. Акчайым кечиккенден улам күйөөсү эшикке чыгып агылгалап, эки жакты караса, мектеп жактан завуч келатыптыр. Аны көрүп саламдашпай тетире кетмекчи болду. Завуч: токто, эртең борборго 3 айлык курска кетип баратам. Уйкулук ичесиңби?» деп кудуңдады. Акчайымдын күйөөсү кайрылып учурашып: «Рахмат байкеси, уйкулук иче турган деле алым жок. Мектеп жаткан Акчайымды көргөн жоксуңбу?» деди. Завуч Акчайымга ысык суугу жок кишидей: «Жок, көзүмө чалдыкпады»,
деп үй жагына басты. Акчайымдын күйөөсү ары бурулуп, бул завучтун Акчайым менен илинишкен түрү жок. Бирок ким билет, адам аласы ичинде, мал аласы сыртында да Акчайым эбепке себеп таап, борборго барам деп эле дегдеп калса, анда соо эмес, антпесе директордун шыңкысынын кыйытканы жөн эле бир кеп деп ойлоду. Ал үйүнө кирсе, күңүрттөнө көлөкөлөнүп ичиркентти. Илгичтин эски шинелин алып жамынып, диванга кыйшыйып, куш уйку салып, көзүн ачса Акчайым тур тамак ич деп, сасык жыт искегендей күлүмсүрөп жанында туруптур. Акчайымдын жүзүнөн мындай ырыс кесер күлүмсүрөөнү биринчи көрдү. Башы маңданып, коен томок көкүрөгүнө түйүлдү да калды. Акчайымдын дүйнөсүндө ушундай өзгөрүүлөр жүрүп жаткан кезде директор сакайып ичине киришип, 3 айлык курска кеткен завучтун ордуна Дыйканбекти дайындады. Аны менен маектешип, көпкө чейин мектептин тегерегинде сүйлөшүп жүрчү болду. Шарты келгенде, жалгыз бой эмессиңби, жүрү биздикине тамак ичип ал деп, кечкисин үйүнө көбүрөөк чакырып, телевизордон акыркы кабарларды бергенге чейин отургузуп, анан эшикке узатууну адатка айландырды. Мунун баарын сыртынан байкап жүргөн Акчайым Дыйканбек менен бирге басмак түгүл, ал тапшырма берип калса, дагы эмне тапшырмаң бар деп кашын серпе, көзүн сүзө сыймыктана тийишчү болду. Анда Дыйканбек баягыдай кабагын карш салып үңүрөйбөй, бырыктырык мурдун көккө көтөрө, башын артка чалкалатып жиберип терең дем алып, көздөрүн жөлжөйтүп, деле дүйнөнүн тагдырын чечип жаткансып мүнөткө унчукпай калып, анан сага берер тапшырмам да көп, сенден күтөр тапшырмам да көп, деп купуя сүйлөп кучуңдап калчу. Качан Акчайым үйүнө кетип жалгыз калганда, Кудайдын мунусуна да тобо, килейген мектептин завучу болом деп 3 уктасам түшүмө кирчү эле. Бийликтин өзүнчө зери болот окшойт. Карачы, а дегенде мугалим, анан завуч атангандан бери Акчайым таңкы шүйдүрүмдөй мөлт этип алаканыма таап эрип кетчүдөй болуп турат. Кудайга тобо деп күбүрөп сүйрөп Аллага таазим келтирчү. Бүгүн ушинтип отурганда директор Дыйканбекти чакыртты. Дыйканбек тумшугу менен жерге сайылчудай үңшүңдөп директордун кабинетине кирди. Ал чеке жагы томпоюп жылтырап, кежиге жагы артка чыгып, коондой сүйрөйгөн башындагы жылтырата майланган суюк чачын оң жагына жыга тарап, оозунан күйгөн кумарчыдай эрдин бекем кымтып, эки колун айкалыштыра, столдун үстүнө таштап, боортоктоп отуруптур. Дыйканбек эмне болуп кетти дегендей коопсунуп, отургучка кыйгай сөйрөйүп, директор азыр отко туш десе отко, сууга туш десе сууга түшчүдөй, муйтуйган кулагынын калкандарын тосту. 1-2 мүнөттөн кийин директор башын үйдө көтөрүп, убакыт кандай өткөнүн билбей да калчу өңнөндүк. Ана мына дегиче жайкы каникулда келип калды. Кайда барып эс алсам дейсиң? Деди директор. Дыйканбек завучтук мансаптын кызыгуусунда жүрүп, бул маселени ойлогон эмес экен. Эмне дээрин билбей, сиз кандай десеңиз ошондой эс алам го, деди. Дыйканбектин жобу директордун ойлогон оюна дал чыкты. Директор: "Карачы, азыркы кайбир жаштарчылап, ал жака барып эс алам, бул жака барып эс алам деп тыйраңдабай, ыйба кылып турганын мындай имандуу жигиттер оңой менен колго тийбес деп ойлоду да Дыйканбекке: "Эки жака курортторго чапкылагандай орукчал эмессиң, үй окатым дегенде бала чакалуу эмессиң. Ошондуктан жайында барар жерим жок жетим окуучуларга Акчайым экөөң баш көз болуп лагерде калгыла", деди. Дыйканбек көктөн тилегени жерден табылгандай сүйүндү. Ошентсе да тиги Аксайдагы айыл жакта эжем бар эле, ошонун огород жайын, салып жаткан үй мүйүн көрүп кол кабыш кылсам дедим эле. Мейли эми, сиз айтып жаткандан кийин ошондой болот да, деди. Директор жаш кезинде бышаң менен ооруса керек. Акчайдын күнү сасык тумо тийгенсип, мурдун тартып, какшыланып бараткан башынын маңдай жагына түшө калган бирин-серин чачын оң жакка жаткырасылай, "Эмесе барып ишиңди иштей бер", деди. Дыйканбек кабинетине кирбей эшикке чыкты. Мектепти тегерете курчаган кызыл кирпичтен кынапталган дубалдын түптөрүнө жулса да, эбирбей чыккан ат кулактардын кай биринин дубалдан ашып баш алып, кай биринин жалбырактары далдайып, эми мындан ары чүрүшүүгө камданганын көрдү. Короодон чыгып чыгыш жакты караса, жышты килген карабактардын жалбырактары тармалданыша дүпүйүп, чоң шашке болгон күндүн чубагына ыксырап ыңкып калгыйт. Дыйканбек убакыттын өткөнүн ушул көрүнүштөрдөн баамдап турганда, өзүнөн өзү учуп кетчүдөй эбелектенген сары чейкил кыз: "Агай, Акчайым эжеyi сизди чакырып жатат", деди. Дыйканбек кылчайып артын караса, мектептин түндүк жагында жолдо ак кофтачан Акчайым күтүп туруптур. Ал биздин үйгө келип кымыз иштеп, эрдин бүлк эттирди да, арышын адаттан тыш атайын майдалап таштап басып кетти. Кымыз дегенде Дыйканбектин таңдайы такылдап, кабинетинде көпкө чыдап тура албай Акчайымдыкына келсе, үйдүн төрүндөгү диванда маңдайынын терин бет арчысы менен шыпырып, кызыл чейкил аппак сакал адам отуруптур.
Салқын жайлаудан қайнаған ысыққа келіп, аға чыдабай ақақтап тұрған ақсақал: «Я келін балам, емді кеше чанашты бошатып қойған тұрсың. Ысықта балық болып құрғап кетем ғой. Ертерек кетейін. Қабата жанағы май болып очуылымның үйде жоқтығын қарашы», деп кейіп кепчиде. Дыйқанбек ақсақалдың жылқышы екенін білді. Агишиден келді кетті ғана жайлауының жылқының алжайын сұрап, андан ары көп тереңдеген жоқ. Ал түгіл ақсақалдың Ақчайымның күйеуісіменен абдан таныштығын, баяғы авариядан қаза тапқан қыздың атасы екендігін сөйлеген сөздерден улам тойды. Дыйқанбек эмнегедир сыр алдырғысы келген жоқ, сақтанды. Ақчайым чанашты ечақ жылу суменен таза чайқап, көлөкөгө жайып, түбүнө момпосуй ерте ушкан андылектен салып қойып тұр. Қария чанашы қолына терменен жөнөдө. Сең селген аппақ шоо сақалы көкірөгүнө жеткен, ыман ысық жылқычы кишинин бор кулданып үйлөрүнө чанач көтөрүп келгенин, папасын сурап, анын командировкага кеткенин угуп, башын чайкап кайгырганын кабарлап, мектепке барган Акчайымдын кызы кинодон келди. Эшикти тартты, ачылбайт. Акырын пардасы тартылган терезенин жылчыгынан шыкалады. Мамасын тизесине отургузуп, маңдайынан сылап, имире кучактаган Дыйканбекти көрүп, чынбы калппы дегендей көзүн ушалап кайра карады. Караса мамасы Дыйканбектин мойнуна асылып өпкүлөп жатыптыр. Кыз буга ишенерин же ишенбесин билбей, бүгүн өзү көргөндө, бүгүнкү өзү билгенди папасы көрсө, папасы билсе, бир балекеттин болорун тез жүрөгүнүн тереңинде сезип, мелтее жер тиктеп кымыйды да калды. Кечинде кыздын папасы үстү башын чаң басып, командировкадан келди. Акчайым мурдагыдай местейбей жылмая жыла басып барып, күйөөсүнүн чаң болгон кийим кечегин сыртка чыгарып көгөп, жуунсундай орогон кагазынан жаңы ачылган жыттуу самынды таза сүлгүнү ваннага алып кирди. Кыз Дыйканбек келип кеткенден кийинки мамасынын мындай илберинки кыял жоругун бир четинен жактырып, мындай болсо Дыйканбек келсе келип турсунчу деп ойлоду. Акчайымдын мүнөзүндөгү ушундай жумшаруу башталгандан кийин окуучулар жайкы каникулга тарап, директордун буйругу приказы боюнча Дыйканбек экөө балдардын жайкы лагерине тарбиячы болуп калышты. Акчайымдын күйөөсү буга эч каршылык көрсөткөн жок. Ал түгөл аялынын тармалча завуч менен жайкысын бирге болбой, Дыйканбек менен бирге иштеп калганына ичинен ыраазы болуп жүрдү. Агынды болуп агып келип, суунун жээгинен чыгып, кургап калган каражыгаштын тамырлуу дүмүрүндөй арбайган немени жаш тиректей шыңкыйган Акчайым кантип карасын деп ойлоду. Дыйканбек экөөнү канчалык бирге элестетейин десе да, элестете албай, жедеп тажаганда түбү деп сол далысынан ашыра түкүрүп басып кетти. Акчайымдын күйөөсү мына ушинтип жүргөндө сыртынан кылтыя кымырылып, зымпыйган менен аялдык эрки бош Акчайым Дыйканбектин карегинен кагылып, Жайылма дарыясынан мелтирип аккан мерлишине тигилген чатырларга жайгашкан окуучулардын жайкы лагерине эч кимге көрсөтпөй, кара корзинкага салып буудайдан тартылган таза арак, семиз тооктун этин бышырып келе баштады. Акчайымдын кызы ага маани бербей, курбулары менен сууга түшүп, гүл терип, балык кармаган балдардын кайырмагын талашып, балалык дүйнөнүн кызыгына батып, Дыйканбекке үйүр алып да кетти. Кыздын айылдагы чоң эреси: «Балдар жайкы дем алышка эчак тараптыр. Эмнеге бирдин айындай чоюлуп жүрпөмдү бияка алып келбейсиң? Ал чымчыктын жытын сагынып өлдүм го» деп, колундагы небересинин кулагын жей берди. Кемпирдин уулу бүгүн Калыс Чептин базарына жаш картошка сатканы келип, кызын ала барбасам, апамдагы кулак мээмди жейт деп, арабанын аттарын желдире айдап, шаардын чыгыш жагындагы лагерге келип, арабасын четке токтотту. Калың тигилген жаш өрүктү аралап кетип баратты. Чоң өзөндөн бөлүнүп аккан суу пайда кылган көлмөчөнүн жээгиндеги бутактары ийилип, жалбырактары салбырап, арасына адам эмес, ат кирип кетсе көрүнбөгөн мажүрүм талдын көлөкөсүнөн кобур угулду. Бала кулагын түрсө, кыз ураак эркектин үнү. Кичине кылыктанып, каршылык көрсөтсөң болбойбу? Ары тартса ары, бери тартса бери жыгылып, жансыз курчактай шалкылдайсың да турасың. Турчу ары, деп бирөөнү түрткөндөй сыяктанды. Мына эми, мен эми сага да түрткүндү, күйөөмө да түрткүндү болсом, күнүм эмне болот? Деген аялдын тарыңгансып, эркелеген үнү эшитилди. Буга күйөөң түртсө баягы жылкычыдан пара жеген деп, кестирип жиберип өч албай жаның жокпу? Деген зөөкүр жооп кайтарылды. Кой, мас болуп калдың, уктабай салчы, анан келип эрişтип кетем. Деген аялдын жалбыраган басыңкы добушу дабыштангансыды. Чак түштө төбөдөн сызгырган күндүн аптабы өтпөгөн, бут чалынып бурала өскөн өлөң чөптүн жыты, уюлгуй түтөгөн бакасы чардап, жашыл балырды былкылдатып балыгы сүзгөн көлмөчөнүн жээгиндеги мажүрүм талдын көлөкөсүнөн кара сур жүзү тамылжып Акчайым чыкты. Азыркы жыргалына башы тумандап келаткан Акчайым кайненеси баккан уулун көрүп селт этти. Бир заматта башы чайыттай ачылды.
Ал уйпаланган чачын алаканы менен сылап: "Кызды алып кетейин деп келдиң бе?" деди сыр бербей зымпыйып. "Ооба" деди бала колундагы шапалагынын өрмөсүн билегине ороп. "Акчайым, балдар түшкү уйкуда, жүрү кызды ойготолу" деди. "Сен бара бер, мен артыңдан барам" деп бала дара тушатчудай түп сары талдарды ыктады. Акчайым уулунун Дайымбек экөөнү көрбөгөнүнө толук ишенип, балдар жаткан чатырларга беттеди. Бала уш жагы сынып, түү менен омурулуп, какыз кургаган кызыл өрүктүн чокморун салмактап, үн чыккан жакка барса, бактардын бутактары бири-бири менен айкашып, чакандап казган туннелге окшоп калыптыр. Ушул туннелдин көлөкөсүндө, калың төшөлгөн жаш чөптүн үстүндө жайылган ак шейшептүү одеялдын бетинде Дыйканбек сол колун жазданып, коңурукту кош тартып кырынан жатыптыр. Бала ойлонуп турган жок. Колундагы чокмор менен керилип туруп Дыйканбекти башка чапты. Ал бакырып ойгонуп, башын көтөрдү да кайра шылк жыгылды. Оң кашынын үстү алжыйып айрылып, ак шейшептүү одеялга канагып жатты. Бала Акчайымдын артынан барып, эчтеке туйбаган киши сымал карындашын арабага отургузду. "Акчайым, окуучулар дейин таштап кете албайм. Үйдөн карындашыңдын кийим-кечектерин алып, ачкычты кире-бериштеги тепкичтин астына коюп кет. Байкең келип калса, ошол жерден таап алат" деп ачкычты берди. Бала ачкычты алды да Акчайымды томсороп бир тиктеп койду. Кыздын көзүнө Дыйканбек менен мамасынын терезенин жылчыгынан көргөндөгү отурушу элестеп, бул окуяны канчалык тымпыйып ичине каткан менен байкесинин билип койгон суганын кереметинде сезип, мамасынан жийиркенип, жер карап мелтиреген бойдон унчукпады. Кызынын мелтирешинен Акчайым чекиди. "Ал менин жасап жаткан жоргумду агаң экөөң билсеңер да менден кетип кайда барасыңар? Акыры меникисиңер. Кантса да ичимден чыккан ири жылансыңар да мени кыймак белеңер" деп ойлоду. Анан бейгүнөө күйөөсүн эстеп, ага өзүн өзү зордуктап, динин карартты. Ашып кетсе күйөөдөн чыккан аялдар кырылып жатыптырбы? Же мен биринчи жолу, же акыркы жолу күйөөдөн чыгып жатыптырмынбы деп кайраттанды. Окуучуларды жапырт ойготуп, жуундуруп, катарга тизип, тамакка алып келип коюп, Дыйканбекке келсе, ал бир жакка туруп кетиптир. Акчайым кайра келип тамак ичип бүткөн балдарга жашы чоңураак, узун бойлуу окуучуну жетекчи дайындап, баш көз болуп тур деп, мектептен көп алыс эмес жердеги Дыйканбектин үйүнө кетти. Үйдүн эшигинде кулпу жок экен. Акчайым канчалык такылдатса да эшикти эч ким ачпады. Акчайым өткөн кеткен адамдардан уялбай, эшикти улам катуу такылдатты. Дыйканбек сүлгү менен таңылган башын бекем мыкчып: "Ах, мистейме, акыры кылмак элең кылдың. Менден башка да ойношуң бар беле" дейт ичинен өрттөнүп. Анан мүмкүн күйөөсү келип уруп кеттиби деп ойлойт. Жок деп бүтүрөт кайра. Күйөөсү киши урчу киши эмес. Ал ушинтип ойтоону божомолдоп, эшикти эч кимге ачкысы келген жок. Акчайым каалганы сындырчудай каңкылдатты. Мунун эрфи көтөрө албай, жаны кашайган Дыйканбек: "Сен кимсиң?" деп кыйкырды. "Менмин" деди Акчайым. Дыйканбек доошту таанып: "Бүгүн ишке бара албайм. Азыр эшикти ача албайм" деп кесе бакырып корсулдады. Акчайымдын айласы кетип, Дыйканбектин мазы тарай элек, же менден башка дагы бир жытташкан катыны келип, ошонусу менен жаткан болуу керек деп, чарбысын ойлорду ойлоп үйүнө келди. Эшиги бек, бала ачкычты катып кетпептир. Акчайым шалдайып көчөгө чыгып, жарым күндүн ичинде болуп өткөн окуялардын же өңү, же түшү экендигине көзү жетпей, лагерди көздөй басты. Ал балдар менен алектенип алаксып, кечти араң кийирип, таң атпай Дыйканбекке келсе үйү бек. Акчайым селдейип эки жакты карады. Мектепти агылгалап жүргөн калкагай мурут кароолчу Акчайымды көздөй басып келатыптыр. Акчайымдын Дыйканбекти издеп жүргөнүн сезип, атайын келаткан сыяктуу. Тетири бурулган Акчайымды кол шилтеп токтотуп: Келин балам, жанагы күн тийген жердин ырайы суук чоросун издеп жүрөсүң го? Анын келгис болуп кетти" деп Акчайымга куш тилинде кат записка көрсөттү. Дайынбек запискасын директорго адрестеп: "Ден соолугума байланыштуу бул жердеги ишти биротоло таштадым, айып этпеңиз" деп жазыптыр. Акчайым ак дебей, көк дебей записканы кароолчуга кайтарып берди да, барар жолу жалгыз балдар жаткан жак сыяктанып, ошол жакты көздөй кадам шилтеди. Калкамурут кароолчу аны артынан карап туруп: "Чымдуу жердин арыгындай жырылмасы жок дурус келдин элең. Жанагы кандай өкчөсө ошондой турган шуут жыра басып, сууңду тетири агызып кеткен экен деп кобурады. Табиятынан мистейип, көп ыйлабаган Акчайым коорду алыстан угуп, аскага камалган аркардай айласы кетип, чоң түп карабактын далдаасына жашынып, эчкирип жиберди.
Акчайым минтип бактын түбүндө ыйлап жатканда анын кайненеси баккан баласы байкесин издеп жүрүп иштеген жеринен таап, жалгыз бөлүп алып: "Сен тряпкасың, байке, экинчи Акчайымдын жүзүн көрсөң" деп кекетип жатты. Акчайымдын молпойгон жош күйөөсү инисиндей болуп калган уулунун жемесине жооп кайтарбай эрдин кесетиштеди. Ал кыжыры келгендиктен бирде кубарып, бирде кара көк тартып муунуп, атайын эч кимге жолукпай окуучулардын жайкы лагерине барды. Акчайым көлмөчөнүн ачык жээгинде шамалдан жыгылган жоон кара жыгачтын кырына отуруп, Дыйканбектин оорусу эмне деген дарт болду экен, аны эмне үчүн менден жашырды, мени кайгыртпайын деп аяды го. Врачтарга көрүнүп, аман эсен болсо эртең эле келет. Менимче анын ден соолугу жакшы эле. Болор болбос ооруну өзүнөн өзү шекчинип күчөтүп жатат го деп санааланды. Жалгызсырады. Көлмөчүдө булк-чулк этип, ары бери ала салып сүзүп жүргөн балыктарды адегенде кызыга тиктеп, андан да тажап башын көтөргөндө арка жагынан белгисиз алакан кара сур жагына шак этти. Ал кырданып барып чалкасынан жыгылды. Катуу чоочуду. Чоочуу сезими тарап, ысый түшкөн жагын сыйпалап башын көтөрдү. Эки жакты бир карап койбой, от кечип бараткансып, кетип бараткан күйөөсүн көрдү. Мурда көп унчукпаган күйөөсүн мистее карап, ажылдап-сажылдап чаңырбай, жылаанча сызыла ышкырып, тили менен чагып алганда моокусу гана түшчү эле. Азыр антүүгө чамасы да келбеди, күйөөсү анттирбеди. Бугу чыкпай өкүттө калган аял палаткага кирип, күйөө миши түшкөн жылкычыдан бир коозо, бир чанач кымыз пара алган. Бул менин көргөнүм, көрбөгөнүм канча дейсиңер деп, тийиштүү чекитке арызды катыра жазып, зымпыйып барып мектептеги почтанын ящигине салды. Ушундан соң ызасы ичине батпай, мистее көргөн катындын бугу жарым-жартылай чыккансыды. Ушундан көп өтпөй кызматы боюнча милдеттүү адамдар жылкычыны жайлоодон чакыртып сурак алышты. Жылкычы коозу кымыз бергенин танган жок, бирок муну пара катары баалабады. Айланайындар, өзүмдүн ак малымды, өзүмдүн ак тамымды кимге кааласам ошого берем да. Эгер жанагы силер айыпка жыгып жаткан май болбош жигит коозумду жеп, кымызымды ичип, ошонун акысына менин күнөөмдү жашырып жапса бир жөн эле. Бул кайра киши өлтүргөн, изин таптырбай кеткен жүлүктү таап, камап жатпайбы? Айланайындар, мындай кызматкерден коозу кымыз айланып кетсин. Жанымды берейин дейм. Кайда экенин билбейм. Билсем өз колум менен медеп берет элем. Ошону да пара дейсиңерби? Муну кайсы үйүн күйгүр чуручу кылып жатты экен? Деп аппак сакалын дирилдете бириндетти. Карыянын сөзүнөн жардам болгон жок. Акчайымдын күйөөсү пара алган киши катары кесилди. Карыя жылкычы кадимкидей ичинен сыздап, нурдуу жүзү бозоруп өңүнөн азды. Жашыл баркытка оролуп сандыктын түбүндө катылган ордендерин байбичесине алдырып, бакчайган кең көкүрөгүнө тагынды. Майполпош жигиттин ак жерден күйгөнүн далилдеп, ар кайсы мекемелердин эшигин жыртты. Бирок анын пара жегенин эч ким жокко чыгара албады. Жылкычы жедеп ак таман болуп тажап айласы кеткенде, бети кара деп, Акчайымды ичинен катуу каргады да, аппак сакалын балбан манжалар менен тутамдап башын чайкады. Жаяларында бирден коозусун, бир чанаштан кымызын көтөрүп, май болпош жигит күнөөсүн өтөп жүргөн жерге үзбөй келүүнү адатка айландырды. Биякта минтип үй бузулуп, үй эмес, хан менен бири-бирине кынапталган адамдын жандары ажырап, будуңчаң түшүп жатканда Дыйканбек областтык борборго келди. Кезинде ажыраш аяк бербей кеткен хозяйкасына жалынып жалбарып жатып, мурдагы үйүнө кайра кирди. Оңгашынын үстүндөгү алжайган жарык карттанып бүтөйүн деп калганда, арка моюну кычышып мончону эңсетти. Ал мончонун алдынан парга канап отуруп, тер абдан аккандыктан арыктагансып, көздөрүнүн айланасы бырыша түшкөн Бардабайды жолуктурду. Бардабай көк буфеттин жанында карабактын көлөкөсүндө шашпай, сырадан, пиводон уртап коюп, адабият гезитинин ар кайсы барагына көз жүгүртүп отуруптур. Дыйканбек мончого түшмөк түгүл, белет албай Бардабайга учуп жетип учурашты. Экөө алжайды сурашкан соң, Дыйканбек 4 кружка пиво, жерден чукуп таба койгонсуп ышталган 2 сонун балык алып келди. Бардабай сырадан да жок жерден балыкты тапканына кубанып, мына эме тамактын атасын таап келбедиңби? Мына эме ичилбеген сыраны көрөлү деп алдындагы кружканы тынбай жутту. Анан Дыйканбектин иш чайын угуп, балыктан шашпай тарап жеп, ошондой дечи, жаман дечи деп көздөрүн уйку сурагандай ачып жумду. Анан кезинде коомдук прогресске туйку сезим менен, оттуу сезим менен тартынбай иштеп, авторитет даңктын кайдан келгенин өзү да билбей калган, кийинчерээк өзү кемчилик кетирсе эсепке албай, өзгөлөр, айрыкча анын орунсуз кеңештерин укпай койгон кызматкерлер тырмактын агындай жаза тайып калса, мурдагы бедели менен тийиштүү жерлерге кайра кирип, жамандай берип жүдөтчү акынды эсине алды.
Аны менен Бардабайдын мамилеси жакшы болчу. Анткени ал акын сасып койсо деле жыпар жыт чачты, жыт тагыла деп макала жаза берчү. Ошентип акындын колтугуна башын катып шыбырап, Бардабай далай жумуштарын бүтүрчү. Азыр да ошону демөр кылды. Эчтеке эмес. Эртең телефон чалабыз. Ал киши сен эмес, көрдө жаткан атаңа да иш таап берет, деп күрүшкөдөгү сыраны жутуп, кезек көбөйүп кетелекте мончого кирип жышынып чык деп жолуна түштү.